Биз жыл сайын ар жерлерге эс алганы барабыз. Кыш келгенде Караколго, ар жерге лыжаларга барабыз, тоого эс алганы чыгабыз, ар жерлерге эс алганы барабыз. Бирок урматтуу мекендешим, түбөлүк бул жерде эс алып жата турган жерибиз болгон Кабырды унутуп койбойлу. Бул жерге дагы сиз өзүңүз программаңызды ичиге түзүп алыңыз. Бир айда бир жолу ушул мүрзөгө келип турам. Акыркы келе турган жериме ушул жерде келип, өзүм эске салып турам, өзүмдүн нафсымды кээ бир нерселерге тыюуларды ушул жерде токтотуп турам деп өзүңүзгө айтып турушуңуз керек, урматтуу мекендешим. Бир маскарапоз, баягы цирктерде ойнотуп элдерди күлдүргөн бир маскарапоздун мүрзөсүгө жакыныраак жерден оңго деп жазып коюптур. Оңго басышыптыр. Не бар экен деп. Анан кичинен нарараак барып солго деп жазып коюптур. Солго басыптыр. Дагы кайра оңго дептир. Анан оңго дептир. Кайра солго, ушинтип оңго солго кылып, солго оңго кылып баскандан кийин бир маскарапоздун бир эстелигинин мүрзөсүнүн астына кичинекей кылып жазып коюптур. Айланып ушул жерге келесиң деп жазып коюптур. Чындыгында бул дүйнөдө канча жерге айланбайлы, кайсы жерге барбайлы, эмне иштерди кылбайлы, айланып ушул жерге келебиз, урматтуу мекендештерим. Ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Бул мүрзө канчалаган адамдардан калбады бул жерлер. Бирок ушул жерге астыга кирди да. Бүгүн биз эзип жүрөбүз бул көк чөптөрдү, жерди биз эзип жүрөбүз. Эртең биз ушул астына киребиз, урматтуу мекендешим. Ушул күнгө даярданышыбыз керек. Арак ичүүдөн мурда, кыздар менен сайраңдап жүрүүдөн мурда, тайраңдап жүрүүдөн мурда ушул нерселерди ойлон. Келер күнүңдү ойлон, ушул жерге келип түбөлүк жатарыңды ойлон, урматтуу мекендешим. Бир аял киши өттү. Бул дагы өтө аянычтуу окуялардын бири да. 40, 30, 60 чейин челектерде суу кеткен да ага. Ал эмне кылып жүргөн? Арам иштин үстүндө өлгөн, урматтуу мекендешим. Арам иштин үстүндө өлгөн. Бирөөлөр мисте сатат, мейиз сатат. Мейиз пуруш деп коебуз биз баткендиктер. Бадам пуруш деп коебуз. Аны дене пурушу да. Аны дене пуруш дейт. Денесин саткан аял. Ал жасанып канчалаган краскаларды бетине сүртүп, көздөрүнө, кирпиктерине ар кандай жасалма нерселерди коюп, ошончолук клиент тартат, өзүнө аракет кылат. Акча алуу үчүн, эркектерди өзүнө каратуу үчүн, тартуу үчүн. Комфорт зонада, квартирасы сонун, ыстык, жакшынакай жерде, кроватта, диванда. Бирок бул жерге келерин ойлонуш керек. Ким болбосун, кандай төшөк түзүдө жатпасын, айырмасы жок анын. Ушул жерге келер турган күндү ойлонуш керек. Ушул жерге келип, кээде сабак алып туруш керек. Тирүү кезде. Ошол өткөн аял 30, 40, 50, 60 челекке чейин челек суу кетти, таза болгон жок дейт. Ар кандай ичинен жаман нерселер чыкты. Өлүк жууган адамдар, ошол мен өлүк жууган, ар дайым өлүк жууп иштеген бир апа бар. Мухаммад дейт, жууп атам, эч таза болбойт дейт. Бир канча челек суу кетти дейт. Ал көрсө ошентип дене сатып, дене пуруш болгон ал. Ага кардар ким болот? О, Америкадан келип бирок кардар болбойт. Ошонун чөйрөсүндөгү адамдар кардар болот. Ким болбойлу ойлонойлу, урматтуу мекендешим. Ушул жерге келерибизди ойлонойлу, ойгонойлу. Мынау кабырдагы жаткан мынау таштарды окубаш керек. Бул таштардын кереги жок. Ооба белги максатында. Ушул жерде бирөө бар деген максатта бир таш сайып койсоң болот, ат фамилиясын жазып. Себеби келгенде окуп сабак алып жакыным жатат деген максатта. Куран окуп дегендей. Бирок мындай эстеликтерди чоң-чоң мрамордон кылып музей кылыштын кереги жок. Бул жерге биз сабак алганы келебиз. Мындай музейлерди көргөнү келбейбиз да. А могу жерде комфорт кабырларды көрүп, бул жерде өлгүн келип кетет да. Жок, бул жерлер сабак алуу максатында. Бир таш жетишерлүү. Бул жерлерди кайра иштетишибиз керек. Мисалы Түркияга барсаңыз 5-6 жылда мүрзөлөр кайра жоюлуп, сөөгдөр чыгып калса чекеге алынып коюлат да, кайра жерлер кайра берилет, иштетилет, эген эгилет. Бизде дагы мүрзө өтө көп. Мүрзөлөр иштетиш керек. Бизде Кыргызстанда 25 жыл белгиленген. Бирок акыркы өлүктөн кийин 25 жыл. Иштетиш керек жерлерди кайра-кайра. Мүрзө болбогон жер барбы? Адам атадан бери канча адам өлдү? Бар жак мүрзө болуп жатат негизи. Ошондуктан коркпош керек маселеде. Анан коюп жаткан учурда бул эстеликтердин кереги жок. Биринчиден, эстеликке кеткен каражатка бул өлүктөр эмес, тирүүлөр көбүрөөк муктаж.
ошол акчаны бир ихсан кылсаң, садака кылсаң, бир окуй албай жаткан студент бар, ага акча керек, ошого берсең, ошонун пайдасы көбүрөөк тиет. Сообу жети барат. Бул жерге эстеликтин тургузуштун кереги жок, кажети жок. Кээ бир адамдар өзү үчүн кылат да, жеке өзүнүн нафсы үчүн. Достору менен келгенде, бирөө менен келгенде, кылып тур ушундай таш тургузуп тур деген деш үчүн. Жок, анын кереги жок, кажети жок, урматтуу мекендешим. Негизи эле шүгүрчүлүктү унутуп коюп атабыз бүгүн адамдар. Кымбат баалуу үйлөрдө, мындай жаркыраган, заркыраган эки этаж үйлөрдө жашап, өлүмдү унутуп койдук, урматтуу мекендештер. Музыкалуу, Wi-Fi'луу мурда коноктор келсе, бир жерге үйгө адамдар келсе, кыбла каякта деп сурайт эле. Азыр Wi-Fi'дин кодун сурайт келип. Ойлонушубуз керек. Каяка карап кетип атабыз? Кайсы жерге кетишиңин кереги жок. Кайсы жерге чыгып кетишиңин да кажети жок. Айырмасы жок каерде болушуңдун, бирок ушул жерге келесиң. Келебиз, келемин. Ошондуктан ойлонойлу, урматтуу мекендешим. Бул жер жалгыздыктын жайы. Жалгыз болобуз. Жалгыз суроо жооп беребиз бул жерде. Неге ийгиликке өзүң жет? Неге бардык нерсени өзүң кыл? Неге өзүң кылышыңа туура келет? Неге башкалар менен мамиле кыл, өзүң менен мамиле кыл? Себеби өзүң жооп бересиң да бул жерде. Азыр тарыхыңды, өзүңдү, өтмүшүңдү бир карасаң, канча күндөргө өкүнөсүң да. Канча туура эмес күндөр өттү, достор менен бекерчи убакыттар өттү. Ошондуктан өзүң менен өзүң мамиле кыл, башкалар менен мамилени токтот. Өзүңдү арата ал, өзүң Куран оку, өзүң намазыңды оку, өзүң тахажжудуңду оку. Бул жерге даярдан, урматтуу мекендешим. Бул жерге даярдан. Бул таштардагы жазууларды окушундун да кереги жок. Зээнге зыян, башкага зыян. Урматтуу мекендешим, ойлонушубуз керек бул маселелерде. Кабыр бизге сабак берет. Өлүмдөн өткөн сабак жок. Өлүм бизге сабак. Мындан өткөн сабак бар бизге. Оору келет, бир айча ашып барса, бир айча сабакты каттуу берип кетет. Баягы туура эмес нерселерди, таштарды кесип, ичтеги алтынды алган сыяктуу. Ушул жерден башка кайсы жерден сабак алабыз, урматтуу мекендешим? Ким саарылап турса, тынч экен, чөйрөсү тынч экен, согуш болбой жатат, чөйрөсү тынч экен, мамлекети тынч экен. Андан кийин ден соолугун карады, ден соолугу тынч экен. Жакшы экен, ден соолугу соо. Бир күнгө жете турган тамагы бар. Андан бул адамга бул дүйнөнүн жакшылыгы берилиптир дейт. Шүгүр кылышыбыз керек, урматтуу мекендешим. Азыр бир машинасы $1000, $2000 машина жок дегенде, ага канча кап ун келет да, мисалы үчүн, канча күн жашайт деген ал. Бирок шүгүр кылайын дебейт. Шүгүрчүлүктү унутпашыбыз керек. Шайтан 3 түйүн түйүп коет. Багымдатты дарат алганыбызда, 2 рекет сүннөттү, 2 рекет фарз окуганыбызда ал түйүндөр чечилет, 3 түйүн. Сергекчил болобуз күн боюнча. Шайтан турганыбызда ар кандай ойлорду бере берет. Саарлап турганыңызда эле ойлор, проблемалар келишти баштайт. Каерде жашайм? Жашоо кыйын, квартирадан айдап берсе, айдалып кетсем, кетип калсам, бул жерден айдап берсе, жакча жетпей калса эмне кылам? Рызык маселесин ортого коюп, шайтан ар кандай ойлорду бере берет. Каяка барасың, кантип жашайсың, эмне жейсиң, эмне кийесиң деп. Мынау жүргөнүн кара, мынау 5 жети минип жүрөт, мынау жакшынакай машинада жүрөт, мынау жакшынакай үйдө жашап атат, сенчи каякта жашайсың, эмне кыласың деп ар кандай ойлорду, арам ойлорду оюңузга сала берет. Неге? Коркутуш максаты. Коркутуп алгандан кийин урулук кыл дейт, кылмыш кыл дейт, анан өзүнүн изиге салып алат шайтан. Алдага алданбаңыз. Суроо, шайтан саарлап турганыңызда суроо берген эле учурда эле менин бара турган жерим кабыр. Жашай турган жерим кабыр. Кие турган кийимим кепин. Жүрө турган машинам табыт деп жооп берип койгон шайтан сындырасы ошондо. Бирок ошого жараша аракет да кылыш керек. Бул деген жашабай кой деген эмес. Туура түшүнүш керек. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул жерде ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Себеби бул жер эсеп кысаптын чындыгы адилеттүү түрү боло турган жер да. Күлкүлүү, оюн күлкү, тамашо, сериал, клип, кино, жыргал жашоодо жашайбыз. Бирок бул жерди унутпа, бул жер суук жер, бул жер кабыр жер, бул жер сыз жер. Кышта ол -30 градуста кандай болуп калабыз? Бул жерде келип жатышты бир күн ойлоп көрдүңбү? Бул жерде ойлон, азап өтө каттуу болот. Бул жердеги азап өтө каттуу болот, урматтуу мекендешим. Ойлон, ойгон. Урматтуу мекендешим, бул жердеги суроо жоопко даярданышыбыз керек. Раббың ким? Пайгамбарың ким? Диниң кайсыл? Бул жердеги суроо жооп, урматтуу мекендешим. Бул жерде коррупция болбойт, пара берүү болбойт, взятка албайт. Мынтип чекесинен берсең акчаны алып киргизип бере турган жер эмес бул жер. Бул жерде адилеттүүлүк болот.
Бул жерде евро долларың тааныбайт. Ооба, бул дүйнөдө жыргап жүрдүк, ойнодук, күлдүк. Бул жер андай нерсени карабайт. Ар бир нерсеге кыпыныга чейин эсептеп жооп беребиз. Эң өкүнүчтүүсү, урматтуу мекендешим, кетип жаткан учурубузда бардык нерсе артта калат экен. Жыйнаган Кытайга барып, Америка, Европа барып тапкан дүйнөбүз бир кадам дагы бизди күзөтүп койбойт. Жакындарыбыз кабыргача келет, бирок кайтып кете берет. Кабырга кире албайт. Кирсе дагы пайда бере албайт. Биз менен кошо кире турган салиха малыбыз, жакшы иштерибиз кирет. Ошол иштерди көбөйтүшүбүз керек. Өзүң дагы таразыга коюп көр. Өзүңдүн чындык таразаңа коюп көр. Күнөө ишим көппү, адал ишим көппү? Жакшы ишим көппү, жаман ишим көппү? Арамым көппү, адалым көппү деп өзүңдү өзүң таразыла, мына жерге келгенге чейин. Бул жердеги азап катуу болот, бул жердеги суроо жооп катуу болот, урматтуу мекендешим. Кабырда адам эмне үчүн азапталат? Азыр бир таанышыбызды жерге коюп, жаназасын окуп, ушул өзүм дагы сабак алып, сиздерге дагы кээ бир сабактарды айтууну туура көрдүм. Дүйнөнү сүйүп калган, машинаны сүйүп калган, үйдү сүйүп калган, акчаны, еврону, доллорду сүйүп калган адамдар, мынау чыныгы үйүбүзгө даярдыгыбыз кандай? Эмне үчүн адам кабырда азапталат деп көпчүлүгү суроо берет. Самолетто учуп кетип өлүгү табылбай калса, селин ичинде калып кетсе, ал учурда өлүгү табылбай калгандар азабы кандай болот? Урматтуу мекендештерим, бул дүйнөдө мисалы бир адам 50% күнөө кылды дейли. Ошол эле арам иштерди кылды, мисалы зына кылды, жаман иштерди кылды, уурулук кылды. Ошол иштерди кылып 50% күнөө алды дейли. Же 30% мисалы үчүн. 30% күнөө алды, Аллах табарак ва тааланын алдыда. Аллах таала кааласа, ал күнөөнүн кесепетин, жообун 10%ын бул дүйнөдө берет, 10%ын кабырда берет, 10%ын кыяматта берет. Бөлүп берет. Ал Аллах тааланын каалаган иши. Ал бул дүйнөдө жашап жаткан учурубузда ал балким оору болуп келет. Мисалы үчүн денеге. Балким ал бир жакындарыбыз тарабынан келет. Айтор ким аркылуу болбосун, бул дүйнөдө келген азабы жакшыраак акыретке калгандан көрө. Акыретте өтө катуу болот. Усман ибн Аффан радиаллаху анху бул улуу сахабалардын бири. Ушул кабыр азабын ойлогондо эле катуу ыйлай берет экен да. Сакалдарына чейин көз жаштары агып ушунчалык катуу ыйлайт экен. Ал улуу сахаба, бейиш менен сүйүнчүлөнгөн сахаба, бирок ошого карабастан кабыр азабын ойлоп ыйлайт экен. Бүгүн бизчи урматтуу мекендештерим, кабылга даяргердигибиз кандай? Эң биринчи кабырда намаз суралат дейт. Намазга жоопкерчилигибиз кандай бүгүн? Намазыбыз кандай бүгүн? Ойгоно турган учур келбеди, урматтуу мекендешим. Жеке биринчи өзүмдүн нафсыма бул кабырдан туруп өзүм эскертүү берем, андан кийин сиздерге эскертүү бергенге аракет кылып атам. Бүгүн дүйнөнү сүйүп, бул жакта бишек шаары турат. Дүйнөнү сүйүп, үй жайды сүйүп, стройканы кылып, үйлөрдү өтө заңыратып, сонун кылып салып атабыз. 2 этаж, 3 этаждап, баягыдай чоң камаздары менен топурактарды ташытып, сонун кылып үйлөрдү кылып атабыз. Куддум түбөлүктүү жашай тургандай да. Өлбөй тургандай, жашай тургандай үйлөрдү кылып атабыз. А муну кичинекей 2 метр жайыбызга даярдыгыбыз жок. Мээбизде эч кандай акыретке алып кете турган нерсебиз жок. Суроо жооп кыла турган болсок, бир ишибиздин үстүнөн бири-бирибизге допрос кылып, сурообузга жооп таба албайбыз. Акыреттеги сурообуз кандай болот? Бул жердеги 3 суроого кантип жооп беребиз? Раббың ким, пайгамбарың ким, диниң кайсы? Бул суроолорго кандай жооп беребиз, урматтуу мекендештерим? Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабыр туулары көп эскертүүлөрдү берген. Кабырларды зыярат кылгыла, сабак аласыңар деген. Урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, бул сөздөрдү кара санаган душман катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууган катары көрүп айтып атам. Бүгүн кыргызчылык эл эмне дейт деп, бүгүн тирүүлүгүндө эч бир жакшылык кылбайт да жакынына. Анын өлгөндөн кийин мындай темирлерден, бетондордон кылып, бул үйлөрдү көрүп, кабырдагы үйлөрдү көрүп жашагың келип кетет да. Сонун кылып куруп атат. Бирок тирүүлүгүндө бир жакшылык кылайын дебейт. Өлгөндөн кийин бир кафеге толтуруп, бир тайды, жылкыны союп, элге аш берип атат. Бирок ошол тирүү кезинде 2 килограмм эт алып барбайт байкуш апасына, байкуш атасына. А өлгөндөн кийин каалаганча жакшылыгын кылып атат да. Өлгөндөн кийин не кереги бар, урматтуу мекендешим? Тирүү кезде кылбайсыңбы? Ата-энеңе, бир туугандарыңа жакшылыкты бардыгын тирүүлүгүндө кыл, өлгөндөн кийин кылба. Биз көзүбүздү ача турган учур келди. Биз ойлонуп, биз ойгоно турган учур келди. Өлүм өтө жакын, убакыт өтө тездик менен өтүп атат. Байкасаңыз, багымдатты окуйсуз, тамашалашып эле бир канча китеп окугандан кийин пешим болуп калат. Анан тамашалашсаңыз эле бир күлүшсөңүз асыр болуп калат. Асырдан кийин шам, шамдан кийин куптан, куптандан кийин уктаң, кайра тахажжудка туруң. Ушундай болуп эле күндөр өтүп кетип атат. Тездик менен өтүп атат. Өмүр, жыл, убакыт, секунд
өтө тездик менен өтүп атат. Адамдар азыр тез жашап, тез өлгөнгө аракет кылып калды. Бирок ушул өлүмгө даяргерчилигибиз барбы биздин? Өлүмгө даяргерлигибиз кандай? Өлгөндөн кийин сонун кылып, өзүбүз түшүнбөгөн жазууларды арабча тилдерде мечиттердин сүрөтүн коюп, ар кандай кылып атам эле, башкам эле деп эстеликтерди коюп коебуз эл көрсүнгө. Бирок урматтуу мекендешим, тирүү кезде кылганыбыз кана? Жашаган учурубузда эгерде бул дүйнөдө тынч жүрүп, бул дүйнөдө жакшы жашасак, бул жерде астында дагы жакшы жашайбыз. Жер эскертүү берип турат, мен үстүмө жакшыраак жүргүн, эртең мен ичиме киресиң деп. Эгерде бул дүйнөдө жакшы жашасак, сонун жашайбыз. Бүгүн пара берип аткандар, кредит берип аткандар, элди ар кандай баягы жаштардын оюн бузуп, бузуку видеолорду таратып жаткандар, блогерлер, артисттер жана башкалар ойлонгула, ойгонгула. Сойкулукту таратып жаткандар, жылаңач кыздарды чыгарып, эфирге көрсөтүп, бул нерсе өтө жаман нерсе. Мынау жерде азабы каттуу болот. Бул дүйнөдө каалаганыңдай жашап, бирок сөзсүз түрдө жообу болот. Ар бир секундуңа, ар бир мүнөтүңө жооп бересиң, ар бир кылган кылыгыңа жооп бересиң, ишиңе жооп бересиң. Бир тергөөчү чакырып туруп, бир күндүк ишиңе тергөө жүргүзсүндө да, жообуңду таппай каласың, расчетуңду таппай каласың. Бул жердеги Мункар Накирдин суроосу өтө катаал болот, коркунучтуу болот. Бул жерде келип чыга турган чаяндар, бул жерде келип бир күндүк жолдук узактыгы бир күндүк жолдой болгон жыландар, дүмүк тийип кетсе дагы азап бере турган кардуу жыландар, чаяндар жана башка коркунучтуу нерселер өтө каттуу азап берет сага. Коркунуч өтө каттуу. Өлүмдү унуткандыгыбыз үчүн биз бүгүн комфорт зонага кирип кеттик. Эгерде өлүшүн билген адам, кыяматка ишенген адам, беш тозок бардыгын билип тургандай адам арам иштерди кылбайт, ошол эле зинаны кылбайт, ошол эле урурлукту кылбайт, арам иштерди кылбайт, качан ошол нерселерди унуткан учурда анан жыргалчылыкка киришти баштайт. Комфорт зонасына кирип кетип, ал жерден чыга албай калат. Өмүр өтүп кетип атат, убакыт өтүп кетип атат. Жүрөктө коркуу жок. Себеби кыяматты эстөө жок, өлүмдү эстөө жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлүмдүн, бул дүйнөнүн жыргалчылыгын унуттурган өлүмдү эстегиле дейт. Бул дүйнөнүн кайфын, жыргалчылыгын, лаззатын унуттуруп, эсиңерден чыгарта турган өлүмдү көбүрөөк эстегиле дейт. Сахабалар кабырдан коркуп атса, биз каяка барабыз, урматтуу мекендештерим? Биз өтө алсыз пенделербиз. Турникти 20 жолу тартынбайсыңбы? 30 километрди мынча секундда чуркап койбойсуңбу? Айырмасы жок. Кабырга келген учурда ар бир күчтүү, ар бир спортсмен, кайсыл артист 300 жыл жашады, урматтуу мекендешим? Бардыгы өлдү го. Игиликке жеткендердин бардыгы өлүп атпайбы? Устазыбыз Чубагажы рахматуллах алей, бул дагы өтүп кетти го. Жердин астыга кирди го. Сен менен мен кайга барабыз? Бардыгыбыз бара турган жерибиз ушул топурактын асты экен. Ушул жерге даярдыгыбыз кандай? Биз даярданып өлүмдү күтүшүбүз керек. Өлүм биздин жакшы болуп, сонун красавчик болгон учурубузду күтпөйт. Бир күн баниядасың, бир күн мындай Аллах сактасын, арам жердесин. Бир күн жакшы ишти үстүдөсүн, бир күн мечиттесин. Айтор кайсыл учурда өлүм келип калышы бул табышмак нерсе да. Бул күнгө даярданышыбыз керек. Ушул кабыр казып иштеген адамдардын бириси айтат. Кабыр казып иштейм дейт. Күн сайын инструменттерим, ошол кетмен күрөгүмдү ар дайым алып келип кабырларды казыйм. Бизге келет, заказды берет, ичинде кызмат акыбыз, акчабызды берет. Ошондой келип иштеп жүргөн күндөрдүн биринде бир заказ түштү дейт, бир адамды кабырын казыш керек, бирок ошол күнү кетменим унутупмун да. Эч мындай болбойт эле, бирок ошол күнү кетменимди унутуп калыпмын. Табышмак нерселер башталды ошондон аркасынан. Кетменимди унутуп калдым. Андан кийин келип, кайра келип, үйүмө келип кетменимди алып, кичине өзүмө жарым литрлик сууду алып кайра келип, кабырды казууну баштадым. Кабырды ушунчалык топурактай, пактадай жумшак жер эди. Бирок казыйын десең каттык экен жер. Кетменди жерге урсам, жер кайра кетменди урат да. Ошончолук бетон болуп калган жер. Бул жерин казыйм, тиягын казыйм, биягын казыйм. Анан шагирттеримди чакырдым. Шагирттерим келди. Казыбадыңыз, алда казый элексизби? Жок. Жер каттуу экен. Кандайча каттуу? Бериңиз биз казыйбыз деп кетмен күрөгүм мына алгыла деп көрсөттүм. Алар дагы казып аракет кылышты, бирок бойдок күчү менен дагы алар дагы казый алган жок. Тиягын казый, биягын казый эч болбойт да. Белгиленген убакыт болуп калды. Молдоке жаназага адамды алып келди. Көтөрүп алып келишти. Баласы дагы ошол чет өлкөдө экен, баласы дагы атасы үчүн келип койбоптур. Жерге биз кое турган болуп калдык, баягы майытты, өлүктү. Кое турган болуп алып келдик. Казый турган жерибиз даяр эмес. Молдокеге түшүндүрүп айттым, ушундай жер казып атабыз, эч болбойт атат. Элдин көзүнчө дагы казып көрдүк, бирок болбой жатты. Кээ бир элдер өздөрү кызыгып, өздөрү казып көрдү. Бирок алардын көз алдынча дагы эч нерсе болбой жатты да. Анан эптеп
бир чеке жерден жарым метрдей жер казып ошол жерге эптеме кылып баягыны көмүп кетип калдык. Мен кеттим, үйгө кеттим, кадимкидей үйгө барып эс алып жатып эртең менен туруп намазымды окуп багамдаттан кийин кабырга келдим. Дагы башка адамдын кабырын казуу үчүн. Кайра келип, баягы жерге келип карасам, көзүм көрүп буга чейин эч күбө болбогон нерсеге күбө болдум дейт. Баягы эптеме жарым метр казылып коюлган адамдын денеси сыртка чыгып, аны ошол кабырда ызгып, саңгып жүрө турган жапай иттер келип, баягы теласын, денесин ар жерге тарткылап, жеп салыптыр дейт да. Мен канча кечикпейин, ичек чабактары чыгып кеткен, ичегилери чыгып кеткен сыртка, ушунчалык жиркеничтүү болуп калган баягы адамдын денеси, өлүк денеси. Мен дароо келип ичек чабактарын ичине салып, органдарын ичине салып, эптеп дагы көмүп, топуракты дагы көбүрөөк алып келип, үстүнө таштарды дагы коюп, башка кылып көмүп салдым дейт. Бул окуяны эч кимге айтпаганга аракет кылдым. Аяка басат экенмин, бияка басат экенмин, баягы кабыр эч оюмдан кетпей жатты, баягы дене оюмдан кетпей жатты эч. Муну аркасынан изилдейин дедим. Изилдештин кереги деле жок дедим. Бирок изилдебедим. Себеби бул баары изилдесем азыр же паракор адам болуп чыгат, же суткор адам болуп чыгат, же зина кылып жүргөн адам болот, же уруу адам болот деп ойлоп изилдегеним дагы, аркасынан түшкөнүм дагы жок дейт. Бул окуя менин эсимден эч кетпейт. Урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, кабыр казган адамдар ушундай окуяларга кээде күбө болот. Кээ бир учурларда жумшак чыгып калат, кээде катуу чыгып калат. Андан кийин бул өлүктү койгондон кийин эртеси күнү келип казган учурумда баягы бетондой катып калган жер пактадай жумшак болуп калган эле. Мени таң калтырган нерсе ушул молдоке дейт да. Баягы катуу жерден эч нерсе жок, бүгүн жумшак, кече катуу эле дейт. Биздин жерибиз кандай чыгат, биздин топурагыбыз кандай чыгат? Макул эптеп коюшту. Бунун ичиндеги азабы кандай болот? Же жыргалы кандай болот? Бул маселеде ойлонушубуз керек. Ойгонушубуз керек, урматтуу мекендешим. Бүгүн акча деп, евро деп, Европага, Россияга ар жерге иштегенди кетип атабыз. Элден кем болбойн деп заңыратып үйлөрдү салып атабыз, машиналарды алып атабыз. Бирок кээ бирөөлөрдүн көзүнчө арамдан дагы айырмасы жок, адалдын дагы айырмасы жок. Арамдан дагы чогултуп атат, адалдан дагы чогултуп атат да. Бирок эсеби бар жигиттер, урматтуу мусулман бир туугандарым, эсеби бар бул нерсенин. Ар бир нерсенин эсеби бар. Бир өтө бай адам бар экен. Мындайча айтканда азыр Бишкектин жарымын байлыгын сатып ала турган адам бар экен салыштырганда. Ошончолук бай адам өлөргө жакын, бирок перзенти жок, уул перзенти жок, кыздары жок, баласы жок. Айтор баласы жоктугунан байланышты эмне кылам, мынча байлыгым кимге калат деп ойлонуп, эл журтту чогултуп, ким мени кабырымда бир күн кошулуп түнөсө, бүткүл байлык мага калат деп мурасын ошого тапшыра турган болот экен. Анан эч ким унабайт экен. Бул нерсеге эч ким күнгөн эмес. Себеби атайын күбөлөр менен бул нерсе аткарылат. Атайын тасыктаган адамдар көрүп турат бул нерсени. Ошондуктан эч ким унаган жок. Бирок элдин коюн 5-6 коюн эптеп багып, бир эшеги бар, бир аксакал бар экен. Эптеп ушу элдердин коюн багып, арендага берген, башкасын берген, багып келип берип жүргөн аксакал макул дейт экен аргасыздан. Макул эми ушул балким ушул байлыгым мага калар деген үмүттө, жакшы жашармын аксакал болгон учурумда деп баягы разы болот экен. Бунун эшегинен башка эч нерсеси жок. Жерге коюлат экен балага өткөндөн кийин бай. Анын алдына тирүүсү аксакал дагы коюлат экен. Периштелер келип суроо жооп кылып, бири-бириге сүйлөп периштелер, кабырда эки адам жатат. Кайсы биринен суроо жоопту баштайлы дейт экен да. Өлүгү качпайт, эч жака кетпейт, бирок тиригинен суроо жоопту баштайлы деп таң аткы чейин баягы аксакалда бир эле эсебинде эшек болгондугуна байланыштуу эшеги тууралуу тынымсыз суроо жоопторду берип жатышты да. Бул эшек кайдан келди, кайсы акчаңы алдың, каяктан табып алдың, эшектин сууну бердиңби, чөбүнү бердиңби? Айтор ушул тууралуу суроо жооптор боло берип, таңга чейинки бир канча аз эле убакыт, бир канча жылдай сезилип кетти аксакалга. Өтө азап болду. Бир канча ударларды жеди аксакал. Эч көрбөгөн азабын ошол жерде көрдү. Бир эле түндө. Таңга чукул элдер келип чогулуп келип баягы аксакалды чыгарып алып, бардыгы куттуктап жатышты. Сүйүнүп бардыгы, сен эми бай болуп кеттиң, сен миллионерсиң азыркы тилмен айтканда. Евро долларың көп, мындан бияга жыргап жашайсың, ушунча байлык маарек болсун деп, акча жугумдуу болсун деп ошентип кыйкырып жатышты. Бирок баягы туруп эле мага бул байлыктан бир тыйын дагы керек эмес. Мен азыр бир эшегимдин суроо жообун бере алган жокмун. Мунча байлыктын суроо жообун кантип беремин деп кетип калган экен да. Биздин көзүбүз мынау көрүнүп жаткан нерселерди көрүп атат. 5 чети, 2 этаж үй,
элден эмне кылып атат, ошол комфорт зона, киного түшүп аткан учурлар, девушка парень болуп жүргөндөр, ушул жыргалчылыкты гана көзүбүз көрүп атат дагы, мынау жердеги 1 секундтук учурду биздин көзүбүз көргөн жок. Ошондуктан биз бул дүйнөгө катуу алданып калып атабыз да. Эгерде бул жердеги 1 секундтук акыйкатты биз көргөнүбүздө, бул дүйнөдө ушундай таза жүрөт элек, ушундай таза жашайт элек, периштелерден дагы даражабыз бийик болуп кетет эле. Урматтуу мекендештерим, мусулман бери туугандарым, айта турган маселе, бир эшектин суроо жообу ушунчалык оор болсо, үйүр жылкылары бар адамдар, байлар, арамдан, адалдан айырмасы жок байлыгын чогултуп жаткандар суроо жообуңар өтө каттуу болот, оор болот. Бүгүн жеңил санап коюшуң мүмкүн. Бул мырзадан ушинтип эскерте берет экен да, кыйкыра берет экен да деп коюшуң мүмкүн. Мен жеркендеги бурчумду айтып коюп атам. Аманат нерсе болгондук үчүн жеткирип коюп атам. Эртең Мухаммадка кол салуу болуп, башка болуп өлүп кетиши деле мүмкүн. Аманат жан, эртең бар, бүгүн бар, эртең жок. Бирок бул нерселерди аманатты жеткирип коюш менин милдетим деп билем. Биринчи өзүмдүн напсыма, андан кийин эл журтка. Урматтуу мекендештерим. Ушул комфорт зонасынан чыкпастан, жылуу квартирасында, теплүү полдун үстүндө, 1 метр туалет, 1 метр душ, анан жеген алдыда, жебегени аркасында, тынымсыз пиццага барып аткандар, девушка парень болуп киного түшүп жаткандар, арам иштин үстүндө, арам акчаны табып алып, арам нерсеге коротуп жаткандар, каттуу жооп бересиңер. Ойлоңгула бул маселеде. Бул жер сени мени карап отурбайт. Азабы каттуу болот. Өкүнөсүң. Сени өкүртүшөт бул жерде. Бул дүйнөнүн бардык азабын чогултуп келсең дагы бул жердеги бир чекесине дагы туура келбейт. Бул дүйнөнүн азаптары. Бир кылмыш кылып койсоң бул дүйнөдө 10 жылга камалышың мүмкүн, 15 жылга камалышың мүмкүн. Бул жерде түбөлүккө кармаласың, кысыласың, кыйналасың. Бул жерде түндүн караңгылыгы, күнөөлөрүңдүн караңгылыгы, жүрөгүңдүн караңгылыгы, кабырдын караңгылыгы, сууктук, кыштын сууктугу, топурактын сууктугу, жан дүйнөңдүн сууктугу, бардык караңгылык, сууктук сага биригип, анын үстүнө жөргөмүчтөр, чаяндар, жыландар, мункарнаке суроо жообу, бул жердеги азаптар сени өтө каттуу кыйнап коет. Өкүнөсүң, билесиң, түшүнөсүң, 1 секунд убакыт сурайсың тобу үчүн, бирок бардыгы кеч болот. Бардыгы кеч болот. Ошондуктан мусулман бир туугандарым, ойлонойлу, ойгонойлу. Бүгүн коюлган адамдын дагы акырети абат болсун. Аллах табарак ва таала жаткан мүрзөсүн бейиш бакчаларынан бир бакча кылсын, ак жолду көрсөтүп, ак жолду жүрүүнү насип этсин. Урматтуу мусулман бир туугандарым, эгерде биз бүгүн ойлонбосок, жашообузду чындап суроо жообун бүгүн кылбасак, кыйын болуп калат. Умар ибн Хаттаб айтат го, суроо жооп кылгын өзүң, сени суроо жооп кылганга чейин дейт да. Ушул эле 1 жыл, мына жыл аяктап калды. Ушу 1 жылыңызда эле суроо жооп кылып көрүңөр да. Сиздин эки таразыны эки жагга коюп, сооп ишиңизди, күнөө ишиңизди эки жагга коюп, мынтип өзүңүздү допрос суроо жооп кылып көрүң эле. Кайсы иштериңиз көп болот экен. Рызкы маселени, акча маселеңизди ортого коюп, кандай адал акча жедим, кандай арам акча жеп койдум, кимди алдап койдум, кимди алдабадым деп ушул нерселерге суроо жооп кылың эле. Сиздин өзү каяка барышыңыз дайым болуп калат. Өзүңүз дагы билип коесуз, ушул жака бара турган жерим ушул жака экен деп билип каласыз да. Айтайын дегеним, өзүңүзгө өзүңүз эсеп бериңиз, сизден эсеп алганга чейин. Тобо кылайлы, убакыт барда тобо кылайлы, Аллага кайтайлы. Жана айтканымдай, Аллах табарак ва таала эгер 50% күнөө кылса, 10%-ын кабырда, 10%-ын дүйнөдө, 30%-ын кыяматта бериши мүмкүн. Бул дүйнөдө денеге эки жака келген сыноолор болушу мүмкүн, бирок акыретке калбасын. Аллах бул дүйнөдө тазаласын. Өлүм, эч ким качып кутула албаган, эң ачуу болгон, ар бирибиздин башыбызга келе турган ачуу чындык. Урматтуу мекендешим, бирок кээ бир окуялар бар, кээ бир адамдар бар, алар түбөлүккө эч качан унутулбайт. Тарыхта печаттап через офис дейбиз го. Ошондой сыяктуу ар дайым жүрөктөрдүн түпкүрүндө сакталат ал адамдар. Себеби эч ким кылбаган иштерди кылды, адамдарга жол башчы болду, жол ачып берди, Аллах үчүн, дин үчүн, иман үчүн, ислам үчүн, мекени үчүн өз жанын берди. Мындай адамдар ар дайым жүрөктүн түпкүрүндө сакталат. Бүгүн бир билген адамга Америкадан да, Европадан дагы айга учуп барып келиштен дагы кымбатыраак болгон жерде турабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мубарак колдонун кармап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү 7 ай анын үйүндө жашаган улуу, эң бактылуу сахаба Абу Айюб ал-Ансари, Абу Айюб ал-Ансари деген. Кээ бирөөлөргө жаңыдан угулуп аткан болушу мүмкүн, бирок мына азыр кыска, өзгөчө бир окуясын айтып берем, урматтуу мекендештерим. Азыр байкап
Бул жер, урматтуу мекендештерим, чындыгында өзгөчө жер, билген адамга кадыры кымбаттуу жер. Дуа кылдык, Куран окудук азыр. Эми сиздерге дагы бөлүшүп бул нерсени айтамын. Өлүм үлгү бардыгыбызга. Менмин дегендин бардыгынын жаназасында дагы туруп атабыз. Дүйнөнү кармайм дегендердин да жаназасында туруп атабыз. Урматтуу мекендешим, ошондуктан ойлонойлу, ойгонойлу. Бул сабак болсун сиздерге. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы Абу Аюб Аль-Ансари. Аль-Ансари жаткан жерде бул дарак, урматтуу мекендешим, бул жагын жаап дагы коюштур. Бул жагы көрүнбөйт, камерага дагы батпайт экен. Өзгөчө чоң дарак экен. Мен азыр сураштырсам буга 200 жылдан ашып кетти дейт. Чындыгында мындай улуу адам жаткан жерде бул дарак жашнап эле турат. Эч качан курап калбайт, менин оюмча бул. Чындыгында ушул өсүп жаткан дарактарды көрүп, бул жердеги куштарды көрүп, бул жердеги атмосфера деп коебуз. Абанын тазалыгы, өзгөчө нур, өзгөчө кадырлуу жерде экенибиз чындап эле билинип турат. Мухаммад Фатих урматтуу мекендешим, Ая Софияны алат. Мен сиздерге өткөндө кыска кылып Ая Софиянын тарыхын айтып бердим. Ая Софияны алганда мурда Мухаммад Фатихке эмне дух берет? Анын жанындагы аалым киши ага насаат берет, ушул жерде казгын ачкын, ал жерде нур көрүнүп жатат деп. Себебин сурашканда бул жерден нур көрүндү деп айтат. Ал нур не дегени? Бул Аюб Аль-Ансаринин, сахабанын сөөгү жаткан жери эле да. Чындыгында андан кийин Мухаммад Фатихке дух кирип, чындыгында мен алат экенмин Ая Софияны деп ишен, чындап өтө өзгөчө күч кирип Ая Софияны алган да. Аюб Аль-Ансари ушул жерде, урматтуу мекендешим, негизи эле ушул Стамбул, Түркия өтө эски шаарлардан бири. Осман хандыгы бар, Абдулхамид экинчи өзгөчө пайгамбарыбыздан калган буюмдарды чогултканга аракет кылган өзгөчө тарыхый жерлер, мусулмандарга өзгөчө бир мындайча айтсам өзгөчө жер да мусулмандар үчүн. Чындыгында тарых бар бул жерде, чындыгында урматтуу мекендештер, мусулмандардын каны бар бул жерде. Билген адам билет муну, билбегендер өзү билет. Эшиктин астына эле кире бериште, эшиктин үстүндө турат. Шейхул Ислам Хожазада Асад эфенди тарабынан 36 манзула атайын Аюб Аль-Ансари үчүн түзүлгөн да. Бисмилlah деп ичине киребиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Албетте, урматтуу мекендештерим, бул ошол сахабабыздын мүрзөсү, жанында турабыз. Урматтуу мекендештерим, келиш барыбызга насип кылсын. Дуа кылабыз, дуада болуңуздар. Чындыгында өзгөчө жер. Кээде ушул жерге келип, атын да айта албай калат экенсиң. Мен азыр өзүмдө болуп атат бул маселе. Чындыгында өзгөчө нурдуу, өзгөчө касиеттүү жер. Себеп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу жашаган сахабада келип, ошол сөөгү турган жерде келип 2 рекет намаз окуш ар кимге насип кыла бербейт. Буга маани бериңиздер, урматтуу мекендештерим. Аллах Тааладан жанып жалбарып дуа кылабыз ушул жерден. Аллахым Кыргызстаныбызды өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошсун. Аксакалдарыбызга ыйман берсин, жаштарыбызга хидаят берсин. Ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүү насип этсин, арамды арам көрсөтүп, харамды алыс кылсын. Кыргызстаныбызды өнүккөн, өскөн мамлекеттердин катарына кошсун. Аллахым арамды асманды канчалык алыс кылсаң, аракты канчалык асманды канчалык алыс кылсаң, аракты дагы ошондой арам маселелерди бүт алыс кылгын. Жараткан Аллага дарыма жалбарып дуа кылабыз. Аюб Аль-Ансари сахабабыздын бул жерде мүрзөсү, урматтуу мекендештерим. Көбүрөөк дуа кылыңыздар, дуада болуңуздар. Бул сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, асманда көрүнгөн жылдыз сыяктуу менин сахабаларым, кайсы бирине эрчилиңер адашпайсыңар дейт да. Ошондуктан сахабалардан үлгү алайлы, пайгамбарыбыздан үлгү алайлы, урматтуу мекендештерим, аракет кылайлы. Биз дин үчүн эмне кылып атабыз, сиз менен эмне кылып атабыз, бул маселеге көңүл берели. Бул урматтуу мекендешим Аюб Аль-Ансари атындагы мечит. Негизи эле ушул регион, ушул айыл, ушул жер Аюб Аль-Ансаринин урматына сөөгү табылгандан кийин ошонун атына коюлуп калган. Азыр бул жерде Аюб Аль-Ансаринин сөөгү жаткан жеринин алды тар болгондугу байланыштуу ал жерден чыгып эле бул жакка кирип ибадат, намаз окуйсуздар. Сөзсүз түрдө келген учурда 2 рекет шүгүр намазын окуңуздар. Себеби мындай жерге келиш ар кимге насип кыла бербейт. Мисалы Америкага барасыңбы же бияка келесиңби десем, мен жеке өзүм ушул жака келишти тандаймын да. Себеби бул жерде окулган намаз, бул жердеги мээнет, бул жердеги эмгек Америкадан жогору турат. Айтайын деген маселе ошол, урматтуу мекендешим. Азыр намаз окуйбуз. Бисмилlah. Урматтуу мекендештерим, ошол эле учурда бул мышык жөнөкөй мышык эмес. Бир көзүн байкасаңыздар башка түстө, бир көзү башка түстө. Бул ошол Аюб Аль-Ансари жаткан мүрзөнүн жанындагы мүрзөдөгү мышык экен. Негизи эле бул жерде урматтуу мекендешим азыр намазда окуп чыктык, колдор бошошуп, өзгөчө булугуп, ыйлап, дарттарыбызды айтып, жеңилдеп
Эмне үчүн эң бактылуу сахаба Абу Аюб Ал-Ансари? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда бир өзгөчө окуя болуп өтөт. Арабтарда ушул чачка уйкусу кылат, кичинекей кыска уктайт, ошол түшкө жакын күн өтө ыстык болот, ал жерде билесиздер. Ошо кичине уйку кылышат. Ошол учурда бардык уйкуда Абу Бакр радиаллаху анху уктай албастан сыртта эле. Умар ибн Хаттаб сыртка чыкса, Абу Бакр радиаллаху анху уктабай жүрөт. Абу Бакр, эмне үчүн уктабай жүрөсүз? Эмне себеп болду десе, Абу Бакр радиаллаху анху ачкалыктан уктай албадым, ошон үчүн сыртка чыктым дейт. Умар, сиз эмне үчүн чыктыңыз дегенде, Умар ибн Хаттаб дагы мен да ошо ачкалыктан эки жака оодарылдым, уктай албадым, сыртка чыктым дейт да. Андан кийин бир аз тургандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип, Абу Бакр радиаллаху анху пайгамбарыбыздан сурап, сиз эмне үчүн уктабай атасыз десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки сахабага силерди чыгарган, эшикке сыртка чыгарган нерсе мени дагы сыртка чыгарды дейт да. Ошентип жооп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки сахабага, Умар ибн Хаттаб, Абу Бакр радиаллаху анхуга кайрылып, мен силерди конок алып барайын бир жерге деди. Бизде да өзгөчө бир неме болот, устаздарыбыз кээде чакырып, кел ушул жака конокко кел, ушул жерге ифтарга кел деп чакырып турат. Бул өтө өзгөчө бир сезимдер да. Кубанып каласың, устазың өтө күчтүү адамдар сени чайга, ифтарга чакырса, бул өзгөчө үйүнө чакырса, бул ишеничтин белгиси да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр Сыдык радиаллаху анху, Умар ибн Хаттабты алып конокко жөнөйдү. Бул бактылуу сахаба ким эле билесиздерби? Аюб Ал-Ансари болчу, урматтуу мекендештерим. Урматтуу мекендештерим, эмне үчүн пайгамбарыбыз Абу Аюб Ал-Ансарини тандады? Себеби анын үйүнө пайгамбарыбыздын махабаты өзгөчө эле. Себеби пайгамбарыбыз учурунда анын үйүндө жашаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадинага хижрат кылып көчүп келгенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан көп сахабалар суранышкан. Келиңиз, бизди үйүнө жашаңыз, үй салынганга чейин деп өтө көп сахабалар суранган, бирок пайгамбарыбыз менин төөм кайсы үйгө барып токтосо, ошол үйдө каламын дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төсү барып, ошол эң бактылуу сахаба Абу Аюб Ал-Ансаринин үйүнө токтойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын үйүндө кала турган болот. Абу Аюб Ал-Ансаринин үйү эки кабаттуу болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга экинчи кабатына орунду даярдашат. Абу Аюб Ал-Ансари пайгамбарыбызга кайрылып, "Я Расулулла, экинчи кабатта орунду даярдап койдук, кириңиз" дейт. Пайгамбарыбыз, "Жок, мага биринчи кабат жакшы." "Жок, суранычы, өтүнөмүн. Экинчи кабатка чыгыңыз, Я Расулулла." "Жок, мага биринчи кабат жакшы. Мага көп адам келип кетет. Мага зияратка көп келишет, эл көп болот, биринчи кабат мага ылайыктуу" деп жооп берет. Абу Аюб Ал-Ансари өтө суранат, бирок экинчи кабатка өздөрү чыгат, бала бөлмөсүнө, пайгамбарыбыз биринчи кабатта калат. Ошондой күндөр элестетсеңиз өзгөчө, мындай бакыт. Мен мисалы дүйнөмдү берет элем. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнгө үйүңүзгө конокко келсе, бүгүн сиз кандай болосуз? Баягы уятсыз кинолорду, дистерин жоготуу үчүн, интернетте историяларды өчүрүү үчүн даярданып каласызбы? Же мынау менин саткын досум, мынау мени алдап кетти деп дартыңызды айтыш баштайсызбы? Бүгүн кокус пайгамбарыбыз конокко келип калса, эмне кыласыз, урматтуу мекендешим? Же каза кылып, же багымдатка уктабай, уктап калып, багымдатка тура албай жаткан күндөрүңүз менен мактанасызбы? Пайгамбарыбызга эмне деп жооп бересиз? Кокус конокко келип калса, ар бирибиз ойлонушубуз керек. Абу Аюб Ал-Ансаринин үйүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Абу Аюб Ал-Ансари уктай албайт, түнү менен уктай албай чыгат. Себеби астында жөнөкөй адам уктаткан жери жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биринчи кабатында. Биринчи түн уктай албай чыгат, пайгамбарыбызга түшөт, суранат, пайгамбарыбыз жок дейт. Экинчи түнү уктай албай, аялы ойгонуп кетип, "Я Аюб, эмне үчүн уктабай жатасыз?" десе, астында ушундай улуу адам жатат, мен кантип уктайын, кантип бутумду кеңири жазайын деп жооп берет. Ошентип уктай албай чыгып, пайгамбарыбыздан суранат, пайгамбарыбыз жок дейт. Шекер деп коет го, шакар. Шакарды ак өлүм деп коет. Азраил кара өлүм деп кээ бирлер тамашалашып коет го. Биз жактарда, ошол жактарда шакар, шекер деп кете берет. Шакарды ордуга асал жеп кое берем. Неге ак өлүм деп коет муну? Себеби, урматтуу мекендешим, бир дагы пайдалуу нерсеси жок сахарда. Пайдалуу элементи жок, витаминдери жок. Сахарды ким жасап атканын билип атабыз. Ошонун ордуга асал жеп коет. Асалды ким жасап атканын билип атабыз. Каяктарга учуп барып, миңдеген гүлдөргө конуп, кыйналып даярдап келет. Ошону жебестен анан биякта зыяндуу нерсени арзан экен деп жеп атасыз. Жок. Пайдалуу нерсени, ден соолукка пайдалуу нерселер киргизиш керек. Бул ооз экен, меники экен деп, могу кекиртектен өткөндөн кийин шашлык булагыманбы, шакарбы, асалбы айырмасы калбайт. Ушуга чейин эле дамды сезебиз. Бул жагы бир. Ошондой экен, ушуга чейин фильтрди тазалап, не керек, не жок,
кайсы ден соолукка пайда алып келет, зыян алып келет, аларды билип туура нерсени жешибиз керек. Шекерди токтоткон эң жакшы. Түбөлүк үйүбүздөн болгон мүрзөдөн саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мекендештер, мусулман бир туугандарым, эмне үчүн бул сөздү айттым? Себеби булар чыныгы үйүндө биз конокпуз. Кээ бирөөлөр айтат, пландарым жүрүшпөй атат, иштерим жүрүшпөй атат деп. Негизи биз пландалган адамдарбыз да. Биз пландай турган эмес, пландагы ичиндеги адамбыз биз. Кааласак кетет экенбиз, бул жашоодо жакшылык кылган эжетсин. Бул дүйнөдө зулумдукту, арам иштерди кылып барып акыретте тозокко күйүп, өмүр бою тозокто акырына чейин тозокто калып кеткенден көрө бул дүйнөдө кыйналып, азапталып акыретте бейишке киргенге эмне жетсин, урматтуу мекендешим. Албетте, мындай кабыр казуу иштегенде аз бир досубуз өтүп ушул жерде жаназадан кийин алып келип жерге коюп, ар бир өлүмдөн сабак алышыбыз керек да. Өлүмдөн өткөн сабак бере турган нерсе жок. Ошол кабыр казуу иштеген адамдардын бирөөсү ошентип айткан, ал айтып мага келип кулагыма угулуп атат. Ошентип кабыр казуу иштейбиз дейт. Күндөрдөн бир күн өзүм инструменттеримди дагы жоготтум, унутуп калдым, үйдө калып кетти, ошентип келдим өзүм каалабастан жумушка дейт. Анан бирөөсү келди дейт. Ушундай жакыныбыз өттү, башка өттү. Кабырды көрөйлү деп келдик эле. Кабырды көрө турган ким? Жата турган ким? Сизби, албы? Албетте ал. Анда сизге көрүшүңүзгө не кажет? Ал жата турган болсо, ал сүйлөй албайт, айта албайт. Сиз кандай жакын болсоңуз дагы дейт да. Анан казый турган болуп келиштик, шагирттерди чакырдык, башка кылдык, инструменттерди кайрадан алып келдик, казыдык. Эми кана бир жер табылса дейт да. Жакшыраак жер табылбайт. Ар бир жери катуу чыгат, таштан чыгат, бир бетондой катуу инструментти жерге урсак, кайра бизге тебе турган даражада өтө катуу экен дейт да. Ошентип ар жерлерди казып көрдүк. Эч бир жерден жакшыраак жер чыкпай койду. Акыры мүрзөнүн бир четиндеги бир жерден казый турган болдук. Аны дагы араң, тизе бойдон араң казып жеткирдик. Өлүктү алып келе турган болушту. Алып келдик, жерге койдук, көмдүк. Бирок көңүлүм, оюм, ой санам баягы өлүктө эле дейт да. Көтөргөнүбүздө да бир оор, өтө кыйналдык. Баягы өлүктү көтөрө албай кыйналдык, башка кылдык. Койгон учурубузда да кабырдан мүрзөсүнөн бир жамажыттар келип турду дейт. Мен ойлоп жаттым, бул жакшы адам эмес, окшойт деп ойлоп жаттым. Кылган иштери туура эмес деп ойлоп жаттым. Ар ким тарап кетти. Мүрзөдө келгендер байлык, бийлик, ошол үй жайыбыз ошол жайынан кыймылдабастан кала берет. Жакындарыбыз, досторубуз ал мүрзөгө чейин келет, мүрзөгө кошо кире албайт. Кирсе дагы бир сом пайда бере албайт. Ошентип коюп кеттик, эртеси күнү кайра келдик. Эртеси күнү мен мүрзөлөрдү аралайт экенмин, өтө бир жаман көрүнүшкө күбө болдум дейт да. Кайсы көз менен көрөйүн, баягы мүрзөдөгү тентип жүрө турган, ачка жүрө турган, саңгып жүрө турган иттер баягы катуулугуна байланыштуу жапыз эле көмүп койгон өлүктү чыгарып, мүчөлөрүн ар жерге тартып, ошентип тиштеп кордоп салыптыр дейт да. Тааныш билиштери, эми бул нерсе өтө катуу болду. Мен өлүктөрдү ар жерде мүчөлөрү иттер тартып кеткен ар бир дене мүчөлөрүн чогултуп, башка бир жерге чукурураак кылып казып көмдүк, башка кылдык. Бирок ой санам баары ушундан кетпей жатты дейт да. Ой санам башкага кетип жатты. Бул эмне иш кылган жашоо учурунда, эмне кылган деп ичетсек, карасак, паракор адам болуп чыгат дейт да. Паракор адам экен, пара берген адам экен. Урматтуу мекендешим, бул дүйнөдө кандай жашасаң ошондой өлөсүң дейт го. Бандиттик кылып бирөөнү өлтүрсөң, сен дагы ошондой өлүм табасың деген маселе бар. Ошондой экен, кандай жашасаң, ошондой өлөт экенсиң. Бул жашоодо, урматтуу мекендешим, туура татыктуу жашаганга аракет кылышыбыз керек. Сүннөт менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн жол менен жашаганга аракет кылышыбыз керек. Адалынан жашаганга аракет кылышыбыз керек. Өлүмдөн мурда эмне болот? 10 секунд мурда, 10 секунд мурда эмне болот деп ойлошуңуз мүмкүн. Өлүм жан берүү өтө кыйын го. Ошол учурда келип алып, бүт оюңуз, жашоодо өмүрүңүз өткөн өмүрлөрүңүз бүт элес болуп тиет көзүңүзгө. Эмнеге мындай десеңиз, себеби урматтуу мекендешим, өлүм ушундай. Жакшы деп билген устаздарыбыз дагы өтүп кетти, мен билген жакындарым дагы өтүп кетти. Мен билбейм, мен жеке өзүм дагы канча жашайм, жашабайм. Бул Аллах гана билет. Аны мен бир эки бала тартып турат мени. Булар качан өлөт? Балким менден мурда кетет. Балким мен кетем эртең.
Bir gün ушунду Мухаммадбек менен сүйлөп атат дешиңиз мүмкүн. Bir gün Мухаммадбек өлүп калыптыр деп дагы кабар келет сизге. Сообщение келет ошондой. Ошондуктан колдон келишинче колубуздан, тилибизден, ар бир кыймыл аракетибизден жакшылык кыла беришибиз керек. Жамандар толтура. Азыр жакшы болуш кыйын, жаман болуш оңой өтө. Апамдын эң көп сөз айткан сөзү жаман болуу бир паста. Бирөөнү бир сөгүп койсоң болду, жамансың. Жакшы болуу кыйын. Атаң филактап, араң кашыктап чогултуп, төккөн, терин төгүп, жеткен аберин филактап чачып салбаган дейт эле. Урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, эмне кылбай өлөт экенбиз, туура жашаганга аракет кылышыбыз керек. Шайтан келип сууларды сунуп, өтө чаңгак дене чаңгайт. Башка нерсени Кудай деген, Исаны Кудайдын баласы деген, ошондой сунуштарды айтып, пикирлерди айтып, азгырат деген нерселер дагы угулат. Ошол учурда, өлүм жаатында, өлүм келген учурда, ал сиздер айта бересиздер, кээ бирөөлөр айтат, өлүм менен коркута берет, бул молдокелер, эшек, тогой, кой дагы бирдекелерди айта берет дейсиңер. Башка нени айтайлы? Башка нени айтайлы? Себеби чыныгы жашоо, урматтуу мекендешим, кийинки жашоодо. Бул жашоо эмес, кийинкисиз жашоо чыныгы жашоо. Мындан бардыгыбыз кетебиз. Айтып атам, биз конокпуз. Булар азыр үйүндө жатат. Өзүнүн үйүндө биз конокпуз бул жерде. Ал жерге барып бардыгыңыз суроо жооп болот. Билип кылдың, билбей кылдың, башка кылдың, баарынын суроо жооп болот. Бир адам өтө бай экен, бирок балдары жок экен, перзенти жок экен. Перзентсиз бир бай адам. Бул мен өтүп кетсем эмне болот, кандай кылам, бул байлыгым, мынча байлыгым кимдерге калат, кандай болот, не болот деп сарсанаа болуп, бүт айылдаштарын чогултуп, урматтуу айылдаштарым, жердештерим, эгерде мен өлгөндөн кийин ким менин бир түн чогуу болуп жата турган болсо, бардык мурастарым ошого калат деп айтат экен. Эч ким көнбөй коет. Жок дейт бардыгы. Коркот бардыгы. Мен ушундай жаназаларда күбө болом. Бир тууган агасы, бир тууган иниси, же болсо өзүнүн апасы, мен өлүктөн коркпойм, мен өлүк жуп албаймын дейт. Жаназа окуганды билбейт өзүнүн баласы. Ушундай нерселер болуп атат коомубузда, өтө көп мындайлар. Келимени келтиргенди билбейт. Никеде сурасаң, келимесин билбейт. Урматтуу мекендешим, ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Диний илимдерибизди, сабатыбызды чоңойтушубуз керек албетте. Айылдаштарын чогултуп ошонун сунушун айткандан кийин эч ким көнбөй, бирок бул бай ар кандай нерселерди жей берип өлөт бир күн, тамага бирдеке тыгылып. Өлгөндөн кийин кайра жердештери, айылдаштары ушунча мурас кимге калат деп айылдаштары чогулуп, мурас ушунча турат, ким алат? Баягы аманат каты ошундай эле мунун. Бир дервиш ана жигит араларынан чыгып келип, макул мен жатайын дейт. Анын өмүр бою бир жеткени эшек эле болот. Бир эшегинен башка эч нерсеси жок. Балким ушулар мурасы мага насип кылар деп мүрзөгө келип жата турган болушат. Албетте тешигинен бир тешик калдырышат, аба жетсин деп, башка кылсын деп, бүгүн дагы ар кандай нерселер кылышат, камераларды коюп көрүшөт, камералар жарылып кетти, дагы бирдеке болуп кетти дешет. Ошентип баягы жата турган болот. Жаса түнү периште келип, эки периште кимисинен суроо жоопту баштайбыз дейт. Тирүүсүнөн суроо жоопту кылабыз. Өлүгү качпайт, тирүүсүнөн суроо жооп кылабыз деп. Суроо жооп бир эле эшек түрүндө кетет. Эшегиңе качан суу бердиң, эмнеге тикенек менен урдуң, неге жүндөрүн жулуп алдың, неге азаптадың? Ушул эшектин тегерегинде эле суроо жоопторго өтө катуу азап алат. Эртеси күнү кабырды казып элдер куттуктап, ушунча байлыктуу болдуңуз, мурастуу болдуңуз деп кошоматчылар пахта койгондор келип, пахтасын коюп жаткан учурда бир тыйын дагы керек эмес мага дейт. Эмнеге? Ушунча мурасты неге кечип атасыз десе, баягы карап туруп, мен бир өмүр бою жеткен эшегим үчүн канчалаган азаптарды көрдүм. Бир эшегимдин суроонун жообун бере албай калдым. Мынча байлыкка кантип жооп беремин деди. Биз кыйналган учурубузда өтө катуу удар келип тийген учурда чындап тобо кылабыз. Баягы кыйынчылыктар келген түйшүк маселелер, сизди тахажжудка ойготот, сизди чындап ойготот да. Бул нерсе демек жакшы экен, кыйынчылык жакшы экен негизи. Көзүңүздү ача коет.
көп звездалар, көп артисттер, көп кино актерлор болсын, көп кыйынмын дегендер бардығын қарасаңыз, бір оору келген, же бір рак болып қалған, же бір кыйынчылык келген, анан мусулман болгон, же анан ошол учурун жакшылык деп билет да аларчы. Болсо ошол бойдон өлүп кетет эле. Мухаммад Али дагы 20-кылымдагы эң кыйыны. Бокс боюнча эң кыйыны болгон. Андай болгон эмес. Мен эң бийигимин деди да. Бирок андан дагы бийигирээк Аллах бар эле. Аны бир ооруга душар кылып койду. Анан айтып атат өзү. Мен үчүн бул оору эң жакшы учур экен деп. Себеби менин тообума себепчи болду. Мен болсо эң бийигимин деп өлүп кетет элем бул жашоону билбей. Аллахты тааныбай дейт да. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, бүгүн арзыбаган нерселерге уруш болуп жаткандар, мамлекет чек араны мындай бербей койду, жерди алып койду деп ушул маселелерди кылып аткандар. Биз арзыбаган жерге келип жата турган пенделербиз. Бул дүйнө, бул жерлер кимдерден калбады, урматтуу мекендешим? Бардыгы келишти, бардыгы кетишти. Биз дагы келдик, биз дагы кетебиз. Адамдардын сөзүнө эч качан маани бербеш керек. Адамдардын сөздөрү 20 жаштын тегерегинде ойлоно берет адамдар. Адамдар мага не дейт экен, анда ар кимдин кеңеш сураган учуру болот. Жаш жигит эми кайсыл жерге өзүнүн урганды билбейт. Бизнести кайсыл жагын көргөн эмес. 30-40 жаштын тегереги ордун таап, бизнесин таап, келечекте ордун таап калган болот. Ал учурда дагы маани бербейт. Адамдардын сөзү анчалык маанисиз экендигин билип калат. Бирок 50-60 жашка келген учурда адамдар эч качан сага маани бербегенин түшүнүп каласың да. Ошол учурда 60 жаштагы түшүнүктү 20 жашта алып келишиң керек өзүңө. Адамдардын сөзүнө маани бербе. Чыныгы суроо жооп адамдардын алдында эмес, чыныгы суроо жооп өзүңө бер. Өзүңө сурак атат. Аллахтын алдында тазасыңбы? Болду, башкасыны уруп ойногонуң жок сенин. Башкалары маанилүү эмес. Сен Аллахтын алдында таза болду, ошол жетерлүү. Ошондой экен, урматтуу мусулман бир туугандарым, аракет кылайлы жакшы адам болгонго. Мен бул сөздөрүм менен биринчи негизи өзүмө сабак берип атам. Сабак olarak сиздерге дагы сабак болсун деп ушул нерсени улашып атам. Өлүм бизди оңолушубузду күтпөйт. Биз оңолуп өлүмдү күтүшүбүз керек. Өлүмдү күтүп алышыбыз керек. Ар дайым даяр болушубуз керек. Эгер өлүм жаман болгондо пайгамбарлар өлбөйт эле. Эгер өлүм жаман болгондо алымдар өлбөйт эле, сахабалар өлбөйт эле. Өлүм жакшы экен негизи, урматтуу мекендешим. Себеби чыныгы бактылык тиякта, биякта эмес. Ошондой экен, көп жоготууларга учураганда, көп бизнестен банкрот болгон учурда анча деле маани бербей калат экенсиз. Себеби акыреттеги чыныгы жашоо экендигин билесиң да. Биз бардык нерсеге даярданабыз. Кыз турмушка даярданат, бойдок жигит үйлөнүүгө даярданат. Бир университетке тапшырып жаткан жигит дагы университетке даярданат. Бардык нерсеге даярданып, бирок неге өлүмгө даярданбайсың, мен билбейм. Баягы аялдардын майыптарын жууп жүргөн эже айтат, эми баягы кыздар дейт, ушундай ботекстерди, мындай илептерин иширип ботекс кылат дейт. Ботекс деп коет экен ошону. Илепти жасалма жолдор менен ар кандай бирдекелер менен иширет экен ишакса. Биз ошолорду жууп жүрөбүз дейт. Баягы дене жан чыккандан кийин дене бошойт да, болду, сеники денең эч кимге керек эмессиң сен. Денең болду. Жан чыккандан кийин денең эч ким эмес. Мына иширген жерлери дейт, кадимкидей суулар, баягы химикат суулар эки жака мынтип ойноп калат дейт. Аны биз кантип чыгарабыз? Не кылса болот? Чыгарыш керекпи? Денени кесип алып, баягы суюктук дейт, жөн эле эки жака айланат дейт. Кээде ириңдеп дагы кетет экен ошол жерлери. 2-3 күн туруп кала турган болсо. Ошол жерди чыгарыш керекпи Мухаммад, же чыгарбаш керекпи? Бирок өтө кыйын маселе бул дейт. Бирок суюк болуп, жиркеничтүү болуп турат дейт да. Ошондой жасалма бирдекелерди пайдаланып жаткандар, химиялык бир нерселерди кылып жаткандар ойлоңула. Көп жасаныштын да кереги жок. Албетте табияттан болгон мурда мен билет элем жаштыгымда апам осмо деген нерсени эле коюш экен да, мен билишим боюнча. Көп жасалганын кереги жок экен. Эгер аял киши табияттан өзү сул боло турган болсо, баягы химикат дагы бир нерселер кереги деле жок го деп ойлойм. Ошондой экен, урматтуу эже карындаштарым, ойлонушубуз керек. Бир окуя бар, кысса бар, ошону дагы айтып коеюн. Бир адам дарыгер, табип тоолордо анандай гүлдөрдү, ар кандай нерселерди терип, мына жерде дагы гүл турат окшойт. Ар кандай гүлдөрдү терет. Ушундай отторду терет. Эми табип бул
атайын ошондой дарыларды даярдаш үчүн терип жүрүп бир ушундай кооз гүлгө туш келип калыптыр. Ал гүл мен жүрөккө дабаамын дейт экен. Макул деп жүрөккө даба экен деп баягыны алып үйгө алып келип туруп дарыларын даярдап жатса, бирөө келип мен апам ооруп жатат, жүрөк оорусунан, жүрөгүм деп кыйкырып жатат. Жардам бериңиз десе баягы гүлдөн даярдап берет экен, алып барып колдон деп. Эртеси күнү базар алалап жүрөт экен. Баягы жаш жигит келип, сизден нааразымын. Сиз мага калп айтыпсыз. Ал даба болгон жок апама. Апам кош айтышты аламдан дейт экен. Көз жумду дейт экен. Бул дагы унчукпастан кетет экен. Эми дарыгерлик ушундай, бирөө рахмат айтат, бирөө нааразы болот. Сот иштери, врач иштери кыйын маселе. Себеби мисалы сот болсоң, бир жагына, адыл жагына чыгарасың чечимди. Бирок бул жердегилер баары бир нааразы болуп калат. Чечим туура эмес чыгып калды дей берет да. Врачтар да колунан келгенин кылат, кээ бирлер анан келип сени өлтүрдүң, башка кылдың дей берет. Бирок колунан келгенин кылды. Бул да колунан келгенин кылды, берди. Эртеси күнү дагы тоолордон гүлдөрдү баягы да бирдекелерди терип жүрүп, баягы гүлгө туш келет экен. Мен ушундай дарыгер табибим, мен ушундай жүрөккө дабамын десе, мен сага ишенбейм. Сен мага калп айтыпсың. Ушинтип өлдү деп окуяны айтса, баягы гүл карап, мен айттым го сага, мен жүрөккө дабамын деп, өлүмгө эмес дейт экен да. Өлүм келет экен, эч кайсы дары-дармек, эч кайсы скорый помощь, эч кайсы же эч ким жардам бере албай калат. Bir ölüm aldığında turат экенбиз, урматтуу мекендешим, баягы мен до конца барам деп коет го. Акырына чейин барам, сен меники болосуң деп кыйкырып жаткан арам сүйүүлөр жардам бербейт сага. Сага ким жардам берет? Ал сен мээңме ойлонуп, мен келиме айтып коем да өмүр акырында деп койушу мүмкүн. Мээң иштеп жаткандыгы үчүн ойлонуу процесси бар, сен ошон үчүн айтып коесуң аны. Бирок өлгөн учуруңда мээң токтойт. Жүрөктөгү бар нерсе сыртка чыгат. Жүрөгүңдө эмне бар? Ошол сыртка чыгат. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, жүрөк эмне киргизип атасың, маани бер. Биресе коркуп кеткенде, ой энеңди деп чочуйсуңбу? Же я Алла деп чочуйсуң. Мен ойлонгону убактысы жетпей калат дагы, ошол учурда катуу корккон учурда же бир нерседен кыжалат болгондо ошол нерсе чыгып кетет да, ичиндеги нерсе. Кээ бир адамдар ошондой, кээ бир эриктер ошондой, ой энең деп сөгүнө берет ошентип, себепсиз эле. Ойлонушубуз керек, жүрөктө эмне бар, урматтуу мекендешим? Ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Биз оңолуп өлүмгө түшүбүз керек. Өлүм эч качан биздин оңолушубузду күтпөйт. Өкүнүчтүүсү, бир күн дачадасың, бир күн кыздар менен тайраңдап жүрөсүң, бир күн арак менен жүрөсүң, бир күн соосуң, бир күн мечиттесиң. Кайсыл учурда жанды алып кетишине бул нерсе өтө коркунучтуу. Ойлонойлу, ойгонойлу, өлүмгө даярданайлы. Мен өзгөчө бир сабактардын сабагын айткым келет сиздерге. Устаздардан бири ар дайым айтып келет, үлгү издегенге өлүм жетиштүү деп. Бедизаман Саид Нурси, үлгү издесең, сабак болсун десең, анда өлүм сага жетиштүү дейт да. Чындыгында өлүк бар. Өлгөндөргө канчалык күбө болуп атабыз. Былтыркы Рамазанда барлар быйыл болгон жок. Быйылкылар болгон адамдар эмки Рамазанда болбошу мүмкүн. Балким сиз, балким мен эмки Рамазанга жетпей калышыбыз мүмкүн толук турду. Бирок урматтуу мусулман биртуганым, сабактардын эң чоң сабагы эмне? Айдын жарыгында жаткан мүрзөлөргө келип, ал жердеги мүрзөлөргө өзүңүздү салыштырып, эртең мен да ушул жерге келем деп сабак алышкан өткөн жакшыраак сабак жок, урматтуу мусулман биртуган. Эмнеге? Чындыгында эртең келесиз да кабырга. Мүрзөгө келесиз. Сөз түрдө келе турган жериңиз андык болот, ошол жерди көрөсүз, ошол жерде өзүңүздү туясыз, сезесиз. Чындыгында эртең сизди алып келишет, койгула, мен өлгөн жокмун, мен тирикмин деп кыйкырасыз аларга. Бирок сизге баары табутка көтөрүшүп алып келишип кабырга коюшат. Кабырга койгон учурда сизди таптуп лопаткада сиздин үстүңүзгө топурактарды ташташат. Ошол ташталып жаткан топурактарды сиз сезип жатасыз. Таштабагыла, мен тирүүмүн деп канча кыйкырасыз, бирок баары кечилет. Ошондуктан урматтуу мусулман биртуганым, кабырга чейин, үлгү ала турган жерге чейин биз үлгү алайлы. Мүрзөлөр бизге өтө чоң сабактарды берип коет. Бул жерлер ачыгын айтканда өтө тынч жерлер. Бул жерде эч кандай коркунуч жок. Тирүүдөн корк дейт го. Өлүктөн коркпо, өлүк зыян бере албайт. Тирүүдөн корк дейт. Ошондон кээ бир жалган, кээ бирлер айтат, өлүп келиптир, акыретке барып келиптир, алар жалган калп. Бир бул жерде азыр охранасы уктап атат. Мүрзөнү караган охрана бар. Ошол кароолчу айтат. Кароолчага Эфенди ага деп коебуз. Кароолчу ага ошол
ушул жерди карап, ушул жерде жер казып, өзүнүн шагирттери дагы бар. Биз кээде Курандан сабак кылып турабыз. Кээ бир окуяларды бөлүшөбүз алар менен. Кээде алар мага кээ бир окуяларды айтат. Ошол окуялардын биринен дейт, бир адам алып келишти, эртеңки күнгө даярдагыла, бир жерди даярдап койгула деди. Мен өкүнүчтүүсү ошол күнгө карата эс алуу кылып, бардык инструменттерди, кетменим болсун, күрөгүм болсун, бардыгын үйгө таштап келген элем. Мындай нерсе биринчи жолу болушу эле дейт да. Анан ал көп дагы кары эмес экен, көп дагы жаш эмес экен, 40-тын тегерегиндеги жигит экен, киши экен дейт. Бул инструменттерим калып кетти, эртеси күнү сарлап багымдатта жаназа окулса келгенге чейин баары казып жетишебиз дедим дагы. Эртеси күнү сарлап өзүм келип, бир жерге келип лопатканы урамын дейт, экинчи жерге келип лопатканы урам, ар кандай кылып урам, бирок өтө жер каттуу дейт. Таштай каттуу болуп кеткен жерлер дейт. Бирок араң бир жерди таап, шагирттерим жардамга чакырдым, шагирттерим келди, араң бир жерди жарым метрдей каздык. Анан ошол жерге коймой болдук. Молдеке келген учурда, адамдар келген учурда Молдекеге болгон шартты, болгон окуяларды айтып бердим. Молдеке ошол үйдүн ээсинин ошол жакындарыга айтты, айтор ошол жерге кое турган болдук. Жана да ошол жерге жарым метрдей эле казылган жерге койгонубуздан кийин бардык элдер тарап кетишти. Албетте ал өзү калды, кабырда суроо жооп өзүнүн амалдары менен чогуу калды. Бул дүйнөдө эмне кылган болсо ошол амалдары менен кабырда чогуу калды дейт да. Эми ал жагы мен үчүн сыр, бирок жерде казып жаткан учурумдагы окуяларды эстеп өтө кайгыдамын. Анан таңга чукур бүт мүрзөлөрдү багымдатып окуп алып, тегеренип бир карап чыгамын дейт. Карап чыгып багымдатка чейин зикирлерди толтуруп баша кылып багымдатып окудум дагы. Биринчи ошол кабырга бардым. Барсам, миң көз менен көрөйүн, миң өкүнүчтүү көздөр менен көрөйүн, баягы кабырды жарым метрдей көмүлгөнүнө байланыштуу баягы өлүк тытылып, ошол жердеги жүргөн, саңып жүргөн иттер баягы өлүктү кажып жеп, дене мүчөлөрүн майдалап салыптыр дейт. Албетте мен аны эч кимге айткан жокмун, дүрбөлөң кылган жокмун, ызы-чуу кылган жокмун, баягы дене мүчөлөрдү кайра көмүп, ошол жерге көмүп койдум дейт. Анан башка жерлерге лопатка уруп көрдүм, башка өлүктү казуу үчүн, бирок жумшак эле дейт да, башка жерлер. Кече ал үчүн казган жерлерибиз бүгүн бул үчүн, башка өлүк үчүн өтө жумшак болуп калыптыр. Кече бул адам үчүн таштай каттуу жер, бүгүн пахтадай жумшак болуп калыптыр дейт да. Мен ар бир өлүктөн, ар бир кабырдан сабак аламын дейт. Bundan дагы өтө күчтүү сабак алдым. Бул андык билем Кудайга жакпаган иш кылган, арак ичкен, алкаш, зинакор, же сойкулук менен алектенген, же Кудайга жакпаган иш менен алек болгон адам, сөзсүз түрдө аны билемин. Ошондой чоң күнөө болгондугу үчүн бул адамдын өлүгү ушундай кор болду дейт да. Урматтуу мусулман биртуган, сыйлуу өлүш үчүн, сый урматта өлүш үчүн дагы урматтуу мусулман биртуганым жакшы адам болушубуз керек. Жамандык кылуу бардык адамдын колунан келет. Жамандык кылуу бардык адамдын колунан келет. Бирок жакшылык кылуу ар кимдин колунан келе бербейт. Жакшылыкка жакшылык менен жооп берүү жакшы адамдын иши. Жамандыкка жакшылык менен жооп бериш бул эр адамдын иши. Жашоо кыска экен, өмүр кыска экен, бул нерселерден сабак алайлы. Өлүм урматтуу мусулман биртуган эч качан айттырып келбейт. Мен кетип атамын деп чалып койбойт сага. Же электр энергиясы менен токторду башкарган электриктер менен келишим түзүп кабырыбызга жарык кое албайбыз. Же бир жакшынакай бир азыр үйлөрүбүздө өтө жасалгалайбыз го. Кафел кылабыз дагы, жылыткычтарды коебуз, айтор, андай печкаларды кабырыбызга кое албайбыз. Бирок биз эмнени кое алабыз? Биз ошол бул дүйнөдөгү жакшы амалдарыбызды кошо алып кире алабыз ал жерге. Жашоодо эң тапкан өкүнүчтүү нерсе дүйнөнүн бардыгын жыят экенбиз, бирок бардыгына барып жооп берет экенбиз. Бардыгына барып жооп берет экенбиз. Эсеп кысап өтө катуу оор болот. Эртең Кудай Таала ошол паланча пендемди ошентип эфир аркылуу сүйлөттүрүп сага жеткирдим эде, сен эмне үчүн амал кылбадың деп сизге дагы сага дагы суроо келет. Албетте биздин колубуздан келишинче аракет кылабыз. Бул зарыл сабактардын зарылы. Мен мындай жерлерди айтпайын дедим эле, бирок окуя келгенде, хикая келгенде айтууга мажбур болдум. Ар дайым ушинтип кабырларга келип, зыярат кылып, өлүктөрдү зыярат кылып, алдарга Куран окуп, дуа кылып, жана да медреседе окуп жүргөн учурумда бир окуя болуп өткөн. Медреседе дагы, медресе биздики Талада болгон, ээн Талада эле медресебиз. Жана ал Талада бир медреседен алыс жерде бир мүрзө бар эле, ошо мүрзөгө барып
ал жерде дагы кичине сабак өтмүш болуп, өткөн окуяларды эстеп, ал жерде бир хикматтуу нерселерге душар болот элем. Күн сайын келген жеримде ар күнү бир түрдүүлүк эле. Эч кандай өзгөчөлүк жок эле, бир түрдүүлүк эле. Күндөрдөн бир күн мүрзөнүн эшигин ачтым дагы, акырын басып кабырларды дебелебестен бир жол менен туура басып оңго бурулсам, бир чоң, бир өзгөчө, бир капкара адам сымал бирөө карап турат мени. Мен ошол учурда түшүндүм, мени жаным алганы келген, мен бул жашоодон коштошо турган учурум келди. Айтор денем мүчөлөрүм бут жагымдан баштап башыма чейин бир муздай түштү. Жана да ойлодум, эгерде өлүм келген болсо, акыркы келмебиз, биз айтышыбыз керек ошону. Келимени кайталап, келимени айттык. Бирок ал адам эч кыймылдаган жок, эчтеке деген жок, эч кандай сөз деген жок. Анан тескерисинче мен ага жакында басышты баштадым. Жакында барган учурумда ал жөнөкөй эле бир күндүзү адам бир кыз өлгөн, жана ошол кыздын үстүндө бир чоң эстеликти, кыздын эстелигин орнотуп коюшкан. Аны мен көрбөгөнүмө байланыштуу кеч келип, аны мен ошондой нерседе ойлогон экенмин. Айтайын деген маселе, бүгүн биз жакшылыкты тирүү кезинде кылышыбыз керек. Ал ким болбосун. Өлгөндөн кийин эстеликтерди коюшат, мисалы үчүн чоң мунараларды коюп коюшат. Аны эч кимге пайдасы жок. Эл көрсүн үчүн, кожо көрсүн үчүн, баласы ушундай кылып турат асыга деген сөздөрдү айтыш үчүн гана ушул нерселерди кылып коюшат. Урматтуу мусулман биртогон, бул нерсенин кереги жок. Трассабыз, жолдорубуз бүт элек. Чындыгында көп нерсеге муктаждыгыбыз бар. Ал ташка жөн эле бир кабырдын үстүнө алып жасалганын кереги жок. Эстеликтердин кереги жок, урматтуу мусулман биртогон. Бир падыша ар кандай түрдүү түстүү аттарга кызыгат экен дагы. Аттардын эң жакшысын, баягы тукумдуу аттарды, араб аттарын, айтор бардыгын алып келип салыштырып эң жакшысын минет экен. Мунусу болбойт, анысы болбойт деп тандап эң жакшысын мингенден кийин кичине жүрбөй эле 200 метр, 300 метр, 200 шарчы, 300 шарчы жүргөндөн кийин эле бир адам алдынан чыгып, мен сен алдыңа келдим, эмнеге келдиң? Мен себеби өлүммүн дейт экен. Урматтуу мусулман биртуганым, ал падыша ошол жерде жан берет. Эми айтайын деген максатым, ал канчалык шартым бар, шансым бар, мүмкүнчүлүгүм бар, кичине убакыт бер, айыл апаларыма акысын ада кылайын, элдердин аманатын бөлүштүрүп алайын, же бир ибадат кылып алайын деп айткан сөздөрдө. Бирок ал өлүм эч нерсеге караган жок, алып кетти жанын. Ал падыша болсо дагы. Биз дагы бүгүн кимдигибизге карабастан өлүм сөзсүз түрдө бизди алып кетет. Өлүм сөзсүз бар экен, кабыр сөзсүз бар экен, биздин акыркы чекитибиз келип жата турган жерибиз бир акыркы яма экен. Биз көп кеккейип кетпейли, текебир болуп кетпейли. Чындыгында бүгүн кыргыздарда кичине машина мингенден кийин, машинасы өзгөргөндөн кийин, үй жакшыраак болуп калгандан кийин кичине текебир болушту баштайт. Жерди карайлы, жерде бүт сулайып жатат. Эртең мына чөптөрдү биз басып жатабыз, бул чөптөр эртең биздин үстүбүздө өнүп өсүп чыгышын унутпайлы. Кичпейли болойлу, кичпейлүүлүккө эч нерсе жетпейт. Ошондуктан да бул кабырлардын, өлүктөр сүйлөй албайт. Бирок мен кадимкидей мүрзөгө келген учурда өлүктөрдүн дабышын угушка аракет кылам. Алар ар дайым, урматтуу мусулман биртуганым, өз армандарын айткандай мага угулат. Жана өзүнүн ички дүйнөсүндөгү сырларды өтө каттуу бакырып айткысы келет. Бир устаздардын апасы өтүп калды. Жана ошол апаны мен дагы өтө жакшы көрүп, апа деп, алдагы балам деп мамиле кылгандыгы үчүн өзгөчө жакшы көрөт элем. Өткөндө мүрзөдө уктап калган учурда бардык мүрзөдөгү адамдар өзүнүн ошол тиешелүү кеселерин, табактарын алышып, ошол апа дагы бир аппак чоң чарада, бир чоң идиште өзүнүн тиешелүү азыгын алды. Жана мен апа деп сүйүнүп, кубанып алып, ошол кабырын ачып, апага ошол чараны бергенге себепчи болуп, жана ошол апа ушул жерде өтө кубанды, ыйлады. Анан ушул жерде ойгонуп, устазга дароо чалып, түн болушуна карабастан чалып, ушундай түш болду десем, албетте бул жакшы түш. Себеби ошол түндөсү аларда катымды, Куран катымдарын бүтүрүп апасыга багыштаган экен. Бул ошол жетип келди, сооп немелери жетип келди деген маанидеги түш экен, урматтуу мусулман биртуганым. Чындыгында алар эстешет.
балаңыз имандуу тарбия болгон болсо, жакшы адам болгон болсо, сизге дуа кылып сизди эстейт. Ушундай жакшы идиштер, сооп идиштер сизге жетип турат. А эгерде жаман адам болсоңуз, балдарыңызды имандын ысын билбей тарбия бербеген болсоңуз, ал балдарыңыз аркасынан сизге албетте наалат жетип турушу толук түрдө мүмкүн. Ошондой экен, урматтуу мусулман бир туугандарым, жакшылыкка эч жетпейт. Жакшы адам боло берели, колдон келишинче момун мусулман болойлу. Момун мусулманчылыкка эч нерсе жетпейт. Аллах бар. Аллах чексиз аламды, бүткүл аламды, жер асманды бардык жери жараткан. Ага эч ким менен талаша албайт бул маселеде. Ошондой экен, урматтуу мусулман бир тууганым, ойлоно турган маселелерден биз бул жашоого жыргап жашоо үчүн келген жокпуз. Жыргалчылык үчүн гана келип калган жерибиз жок. Биз Аллахтын астында жооп беребиз бардыгыга. Бардыгы үчүн жооп беребиз. Эмне кылсаң кыла бер, бирок жоопту сөз түрдө бересиң. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ким кайда болбосун, өлүм периштеси баары жанын алганы келет. Ал эч кандай эскертүүсүз келет. Кайсыл жерге качпагын, кайсыл жерде болбогун, кандай жерде болбогун келип жаныңды баары бир алат. Айырмасы бир күн мечиттесиң, бир күн банядасың, бир күн оюн жоок жердесиң, бир күн мечиттесиң, бир күн Куран окуп жатасың, бир күн акча эсептеп жатасың, бир күн пара алып жатасың, бир күн уурулук кылып жатасың. Бирок кайсыл учурда Азраил периште келип калат деген суроону өзүңө берип көр. Президенттин кароолдору, охранниктери. Жөнөкөй эле Кореянын президенти Ким Чен Ин дагы анын 15 000 охранасы бар экен. 15 000 кароолчусу, охранасы бар экен. Охранниктери бар экен. Жеке өзүнүн гвардиясы дагы болушу мүмкүн анын. Ошончолук көп охрана кароолдорго ээ экен, урматтуу мусулман бир тууганым. Ал эми, урматтуу мусулман бир тууганым, Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганда дагы өздөрүнүн охранасы бар экен. Көбүнчө ал ок өтпөс машиналарда эмес, элдин ичинде автобуста келгендиктен охраналары аныкы дагы көп экен. Путиндин, Орусиянын президенти Путиндин соц тармактарда охранасы ушунча, мына жерде кол салуу болду деген эч кандай маалымат жок экен. Демек, эң күчтүү кароолго ээ болгон бул Орусиянын президенти Путин экен. Бунун жоопкерчилиги, федерал жоопкерчилик кызматына тиешелүү нерсе экен. Буларды эмне үчүн айттым, урматтуу мусулман бир тууганым? Мундан ардан мурда дагы 15 000 эмес 100 000 деген аскерлери бар падышалар өткөн. Миңдеген жанында охраналары менен спортсмендер өткөн. Эмне үчүн өткөн деп атам? Аларга дагы Азраил келген. Алар дагы жанын алып кеткен. Сен миң кыйын болсоң дагы, миң күчтүү мушташсаң дагы, кичинекей окко өлө турган адамсың. Кичинекей ок, туф деген ок, сен өмүрүңдү аяка бияка кылып чечип коюшу мүмкүн. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир тууганым, өлүм сага кандай учурда келет? Кайсыл учурда келет? Азыр кылып жаткан ишиң учурда келип калса, эмне кыласың? Союз учурунда болгон окуялардын бири, Борбордон келген партия өкүлү айыл өкмөттөрдө ошол башчыларды бүт бардыгын чогултуп чакырып, бул жердеги каналды, эски каналдын ордун чоңойтуп, чоң канал курулат. Биз буга кете турган жыгачтарды, керектүү семент болобу, инструменттер болобу, кетмени болобу, кашыгы болобу, эмнеси болсун, абети болобу, бардыгын кылып беребиз. Силер ишти тезирээк тездештиргиле, Борбордон текшерүү келет, партия өкүлдөрү текшерет. Мен ушул ишти жүрүткөнү, ушул ишти бүтүргөнү келдим дейт. Бир ай убакыт тезирээк ишти баштагыла деген буйрукту коет. Баягы аял өкмөттүн башчысы башын кашыганча, эми биз каналды ого казып чоңойтушубуз мүмкүн, сиз айткан өлчөмдө чоңойтушубуз мүмкүн.
Сиз айткан убакта дагы чоңоюшусу мүмкүн. Бирок бул канал чоңое албайт. Себеби бул жерлерин чоңойтконубуз менен арыраагы барып туруп, аягы барып мүрзөгө такалат. Ал эми мүрзөнүн жабылганына эми 5 жыл, 6 жыл болуп калды. Ал мүрзөнү кантип чоңойтобуз? Ал жерде өлүктөр бар. Ал өлүктөр биздин ата-бабаларыбыз. Кабырда жаткандар Америкадан келген бирөө эмес. Билбеймин. Ал силердин маселеңер. Биздин эски молдолорубуз айткандай, ата-бабаларыбыз көмүлгөндөн кийин 25 жыл, 30 жылдан кийин мүрзө бузулуш керек. Эми каяктагы бир молдолордун айтканын кыла белек. Партиянын айтканы болот. Кулагыңды төшөгүн. Партиянын дегени деген, айткан болуш керек деген сөзүн айтат. Борбордон келген өкүл. Бул дагы кааласа каалабаса макул дейт, себеби бул буйрук, приказ, аткарыш керек. Моюн сунат дагы буйрукту аткарууга киришет. Ошол жердеги атайын каражаттар болсун, атайын өзүнүн керектүү инструменттери болсун, бардык өкүл тарабынан бериле турган болду. Силер бул жакты даярдагыла, атайын буза турган, мүрзөнү буза турган техникалар келет, жана бузушту баштайбыз деген сөзүн айтты. Бул жактагы даяргерчиликти айыл өкмөтү баштады, атайын даярдыктагы адамдарды чогултту, атайын усталарды чогултту. Айтор бардыгы даяр болгондон кийин кезек мүрзөгө жетип келди. Атайын экскаваторлор келип, мүрзөнү сүргөнү баштады. Айыл өкмөт атайын 4 адамды ушул нерсеге бөлгөн эле, эмне кызмат? Кабырдан чыккан сөөктөрдү мешокторго, каптарга салып, жаңы көмүлгөн, жаңы жерде ачылган мүрзөгө алып барып, жаңы жерге көмүү болчу милдеттери. Ошентип жылдырып чыккан сөөктөрдү ал жака жылдырып жаңы мүрзөгө көмүп жатышты. Ар кандай өлчөмдө сөөктөр чыгып жатты. Экскаватор дагы казып, экскаваторчу дагы сүрүп өз милдетин аткарып жатты. Түштөн кийинки убакыт. Жумуш түштөнүп, жумуштан кийинки убакыт башталган учурда сүрүп жүргөн булдозорчу, экскаваторду минген адамдар ал жактан кыйкырышты баштады. Эл журт, бул жака караңыздар, бул жака келиңиздер деген үндөр угулуп жатты. Ар кимдин кызыгуусу аларга атып, себеби мүрзөдө эң биринчи кетип жаткандар алар эле. Балким алтын чыкты, балким доллар чыкты, ким билет. Ар кимдин оюна ар кандай ойлор келет. Чуркап барышты бардыгы. Барып көздөрүндө айран таңдык, таңшалуу турат эле. Эмнеге, эмне себептен? Себеби кече өлүк коюлгандай, кепиндери дагы таптаса аппапакай болгон абалда бир мейит, майып бар эле, өлүк бар эле. Бардыгы айран таң калышты. Эмнеге? Кепиндери дагы баягы топурак тийсе дагы аппактай. Эч нерсе жуккан эмес. А бул жабылганыга, мүрзөнүн жабылганыга 5-6 жыл болуп атат. Эмнеге бул бир дагы кир болгон эмес, же бир чириген эмес, же бир башка бирдеке болгон эмес. Бардыгы таң калып туруп калышты. Айыл өкмөтчү, башчы, эме бул өзгөчө нерсе. Бул нерсеге илимдүү адамдар чакыралы. Илимдүү адамдар келип бирдекелерди айтышсын, бирдекелерди кылышсын. Өкүл карап туруп, жок, бул кадимки эле өлүк. Балким бир адам келип, бул өлүктү кече көмүп кеткен. Балким кандайдыр бир таштардын арасында калып кеткен. Ошондуктан бул жаңы бойдон турат. Айтор себептер көп, муну эч бир таң каларлык жери жок. Муну жөн эле алып чыгарып, жумушубузду уланта берели дейт. Айткан баягы жумушчуларга айтат, сөөк ташыгандарга. Муну алып чыккыла дейт. Алар жок. Биз муну алып чыга албайбыз дейт. Бул нерсени биз кыла албайбыз дейт. Анда өкүл карап туруп, анда сиз алып чыгыңыз деп экскаваторчуга кайрылат. Ал дагы жок, менин жумушум эмне эле түздөө, тегиздөө, чукулоо. Мага ушул нерсени айтыңыз, мен кыламын. Бирок бул нерсени мен кыла албаймын. Менин милдетим казуу, сүрүү, тегиздөө, бирок өлүк ташуу эмес. Мен бул нерсени кыла албаймын деди. Мен негизи эле иштен кетемин. Мага негизи канал курасыңар деген эле 3-4 күндөн бери бул жерде мүрзө сүрүп жүрөбүз.
деген сөздөрүн айтат, ачыктуу сөздөрүн айтат. Ошондо бардыгы ушинтип туруп калган учурда ал жактагы алыстан буларга түштөнү тамагын даярдап жаткан татар аял жакындап келип, эгер кааласаңар бул өлүктү мен аламын дейт ордудан. Өкүл дагы сүйүнүп кетти. Албетте, ким жок дейт эле, сөзсүз түрдө сиз аласыз. Албетте алыңыз дейт. Ал дагы өзүнүн оозунда бир эки нерселерди бычырап, акырын сүйлөп, келмесин айтып, ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах деп мүрзөгө түшүп, баягы өлүктү өзү эле көтөрүп алып коет. Куштай жеңил го, бул мынчалык жыттуу өлүк. Эмнеге жыты мынчалык буркурайт? Өлүк сасыш керек эле деп. Таң калып баягы мейитти чыгарышат. Бардыгы тегереңикте туруп калышат өлүктө. Мархумду тегеректеп туруп калышты бардыгы. Албетте, чакыртылган атайын илимдүү адамдарды чакырып, бул нерсени чечпесек болбойт деген сөзгө макул келишип, бардыгы илимдүү адамдарды мечиттин молдосун чакыртышты. Ал илимдүү адам келди, жана бисмилланы айтып, келмесин келтирип, баягы кепинди ачты. Ачкан учурда жүрөгү лоп этип, бир титиреп кетип, артка жылып кетти. Жылган учурда элдер дагы айран таң болуп, бир молдокени карайт, бир жерде жаткан өлүктү карайт, бардыгы айран таң калышты. Акыры бул Абдуллах бизден мурда 22 жыл мурда өлүп кеткен. Жеке биз өз колубуз менен койгон Абдуллах молдокебиз го, биздин мечитибиздин имамы го деп бардыгы айран таң калышты. Албетте ошол, жүз ошол. Өкүл дагы, айыл өкмөт башы дагы бардыгы айран таң калып, кандайынча бул кече көмүлгөндөй таза турат го, эмнеге чирбеди, эмнеге кепин кирдебеди, башка болбоду, жыты эмнеге жыттуу, бардыгы таң калышты. Мен, айтат имам, 22 жыл мурда бул өлүктү койгонбуз, андан кийин мечитке өзүм имам болгонмун, баламдын атындагы ушул имамдай болсун деп Абдуллах койгонмун, балам да 22 жашка чыкты, башка деген сөздөрүн айтып, булантып. Албетте бул Аллахтын бизге берген сабагы, үлгү алышыбыз керек. Бул тирүү жүргөн учурунда кабырын нурдантып, гүлдөтүп койгон инсан эле. Эч кимге зыяны тийбеген, чымчыкка дагы зыяны тийбеген адам эле. Келимеси оозунан түшпөгөн, зикир оозунан түшпөгөн, Рамазанда орозо, Рамазандан кийинки айларда дагы орозо. Орозо дегенде кандай, тамак аштан эле эмес, бардык зыян арам нерселерден тыйылган. Азыр Рамазан айында турабыз, бирок биздин нафсибиз нелерди каалабайт? Кээ бирлердин орозосу ушундай, тамак аштан тыйылат, болду, калган иштер арамдары бүт улана берет. А биздин негизги акыркы тепкичибиз тамак аштан болуш керек. А бийиктиги такыбалык, бардык сабактарды алышыбыз керек. Ал тамак аш Рамазан айында эң акыркы тепкичте туруш керек. Биз өтө такыба периште болушубуз керек бул айда. Ошондой сабактарды айтып, молдоке бардыгына кайрылды. Албетте, эртеси күнү дагы жаназа окуп, бул устазыбызды, имамыбызды жерге бере турган болдук жаңы мүрзөгө, саат мынчага жаназага 5-ден кийин барыңыздар келиңиздер деди. Өкүл дагы, шаардан келген өзүнчө партиянын өкүлү дагы кызыгып, бир таң калып, бир сүрдөп, бир ыйлап, мен ушунча көзүм ачылбай, бул мүрзөдөн чыккан өлүк менин көзүмдү ачып койду. Албетте, өлүк эмес, тирүүг эмес, ким болбосун айырмасы жок. Аллах Таала кааласа шайтан менен дагы, кааласа адам менен дагы адамга сабакты берип кое берет экен. Аллахтын каалоосу ар дайым бол дегени болот экен деп ыйлап сөздөрүн айтып, эч өмүрүндө топ кийбеген, сүннөт кийим кийбеген адам сүннөт кийимдерди кийип, топларды кийип, жаназа намазга турду да. Мурдагыдан да, мурдагы жаназадан дагы көбүрөөк адам бул жолу жаназага чогулду. Албетте, урматтуу мекендештерим, адам өлгөн учурда билесизби, жакшы жака же жаман жака кетерин билүүгө мүмкүн. Эгерде ал адам өлгөн учурда, байкуш жакшы адам эле, боптур деген сөздөр боло турган болсо, демек ал жакшы. Эгерде кутулганыбызга шүгүр, кетип жакшы болуптур да, не кереги бар эле деген сөздөр боло турган болсо, анын бара турган жери дагы дайым болуп калат.
элдердин оозунан чыгып жаткан сөздөрүнөн эле ал адамдын кайсыл жерге барары, адреси аныкталып калышы мүмкүн. Ошондуктан биз, урматтуу мекендешим, Аллахтын пенделериге рахмат айтпаган, Аллахтын өзүгө дагы рахмат айта албайт. Адамдар менен дагы, мындайча айтканда, жердин үстүндөгүлөр менен дагы, жердин астындагылар менен дагы бул дүйнөбүздө эсептешишибиз керек. Өлгөндөн кийин бардыгы кеч. Билесизби? Бул дүйнөдөгү бардык нерсе убактылуу. Азыр мен 100% кепилдик берип айтам, гарантия берем. Сиздин башыңыздагы нерсе өтөт, кыйынчылык өтөт. Бирок акыреттеги кыйынчылык, азап ал түбөлүк болот. Бул дүйнөдөгү жыргалчылык, бактылуулук күндөп, мен бактылуумун деп сүйүнбөй эле коюң. Ал бактын башталышы, азаптын башталышы демектир. Демек, мындай деген айтканым эмне себеби? Бактылуулугуңуз дагы түбөлүк уланбайт. Ал дагы төгөнөт. Бул дүйнөдө ойноп жашоо бир зор, бир ылдый, бир зор, бир ылдый кеткени сыяктуу. Бирок акыретте кандай болот? Акыретте бирдей тегиздик, же азабы болот, же бейиши болот. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, сыноолорго сынбастан, ар бир сыноодон Аллах деп өтүүнү Аллах Таала өзү насип этсин. Аллах Таала өзүнөн корккон жүрөктү бизге берсин. Мархумдар түшкө кирсе эмне болот деген маселеде, мархумдар түшкө кирсе сизге эскертүү берип атат, истигфар айт, тооба кыл, мен чыныгы дүйнөнү көрдүм, бул дүйнөнүн акыйкат экендигин билдим, ушул дүйнөнүн чындык экендигин билдим, сен дагы тооба кыл, ак жолго кел. Айтат го, жазуучулардын бир өтө чоң өтө чоң чыгармалар жазып кеткен, өткөндөн кийин жакын бир тууганын түшүнө кирип, мен ушунча чыгарма жазгандан көрө 5 убакыт намаз окуп алыптырмын дейт да. Албетте, чыгармасы дагы туура, намазы дагы туура болгондо, намазы, чыгармаларды туура жазышка дагы үндөйт эле да. Акыйда, фикх жак маселелерде дагы туура жазышка үндөйт эле. Намаз оңдойт, урматтуу мекендешим. Жакшылык оңдойт. Адамды кадимкиде оңдойт. Эмне үчүн, урматтуу мекендешим, кээ бир адамдар намаз окуйт, күнөө кылат, демек намазында нуксаны бар. Намазында кемчилиги бар. Биз өтүп кеткен ошол жакын бир туугандарыбыз түшүбүзгө кирип аткандыгы, бир эскертүүлөрдү берип аткандыгы, анын чындап сообу жетпей жаткандыгы, балким катуу азапка душар болуп аткандыгы, ушул маселелерге ойлоп карап туруп, сиз дагы аракет кылышыңыз керек. Бүгүн тирүүсүз, эки бутуңуз со, чуркап атасыз, басып атасыз, истигфарды көп айтып, ата-энеңиз үчүн, бир тыганар үчүн, ал өтүп кеткен адамыңыз үчүн дуа кылышыңыз керек биринчиден. Ошол адамыңыз эжеңиз болобу, братчкаңыз болобу, бир тууганыңыз болобу, ким болбосун, ошонун атын атап, Аллахым ошону мээримиңе алгын, күнөөсүн кечиргин деп дуа кылышыңыз керек, истигфар айтышыңыз керек. Ал үчүн истигфар айтышыңыз керек, күнөөлөрү үчүн, күнөө кылган истигфар бул негизги маселе. Ошонун атына атап бир көпүрө салып кой, бир жол салып кой, бир жакшылык кылып кой, бул жакшы маселелерден болуп эсептелет. Ошол маркумга жете турган сооптордон. Ошондуктан, урматтуу мекендешим, маркумдар эмнеге түшкө кирет, эмнеге эле кире берет, жакыным кире берет, атам өтүп кетти, ага кирди, апам өтүп кетти, ал кирип кетти. Чыныгы дүйнөнү көрдү алар себеби. Акыйкаты ал жерде экендигин билди алар. Бул дүйнө жалган экендигин, бул дүйнөдө чындап карасак, урматтуу мекендешим, азап дагы, бактылуулук дагы, бакыт дагы толук эмес. Азапталасыз, колуңузга ийне кирип кететби, башыңыз ооруп калат, азап толук эмес бул дүйнөдө. Чала бардыгы. Бакыт дагы ошондой. $1000 акчаны кетиресиз, эс аласыз, Англияга барасыз, Америкага барасыз, каалаган жериңизге барыңыз, бакыт толук болбойт, жүрөгүңүз толбойт. Качан толук болот? Акыретте. Бардыгы толук болот. Же азабыңыз, же жыргалыңыз. Ошондуктан бул дүйнөдө аракет кылышыңыз керек, урматтуу мекендешим.